بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах табарак ва таала ар бир кадамыңарга сооп жазып, башка бир кадамды койгон сайын бул күнгө чейин билип билбей кылган күнөөңөрдү кечирген болсун. Эгер күнөөсү жок таза ыйык бенделерден болсоң, Аллах бейиште даражаңарды көтөргөн болсун. Албетте бул чогулушта отурган инсандар чогулуштун хакын бергенден кийин сабакты баштасак. Саллаллаху алейхи ва саллям. Өткөн сабакта эгер эсиңерде болсо, кыямул лейл иза араттан тудия кубурак, эгер кааласаң мүрзөңдү нурдуу кылууну кааласаң, ла туқаддим ала аддат фи ширкат нур, сен электр энергия север электр энергиясыга башкасыга барып, азыр өлгөндөн кийин мен мүрзөмө жарытып кой деп акча берип, жалардыга бир договор түзбөй эле кой. Балки бул дүйнөнүн нуру, бул дүйнөнүн свети ахиретке эч бир пайдасы жок. Мүрзөлөрдү көрүп атасыңар, мүрзөлөр капкараңгы, мүрзөдө кала берсе форточкасы да жок, бир тешиги да жок. Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхи деген бул киши авлиялардан табиин болгон. Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхидин жүзү мындай түсү шоколадный свет экен, караларга жакыныраак. Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхидан бир күн сураган экен: "О Хасан аль-Басри, сенин жүзүң кара тору жигит элең, будай раң, шоколад эдең. Эмне болду мынча жүзүң нурдуу?" десе, "Кала халауту бихи лейлан факасана мин жамалихи." Түндө элдер уктап жатканда Аллах менен бирге болдум, Аллах нуру менен мени ороп койду дейт. Түнгү ибадаттын түнгү саат 3-тө 4-тө туруп алып, тахажжуд деген сөз өзү кеч уктагандан кийин уйку өтө ширин. Ошо уйкуну бузуп туруп 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет, 8 рекет, кала берсе 10 рекет намазды окуп жаткан, ошо тахажжуд деп коет. Кечки түнгү тахажжуддөрдүн адамга эң пайдасы биринчиден адамдын нурдуу болосун, айбаттуу болосун. Маниллази янма юсалли ракатайн ва нас нияма вал маула юнади. Кимде ким түндө туруп 2 рекет намаз окуйм деп дарат алса, жараткан Аллах таала айтат экен: "Хал мин таибин фаатубу алей." Тобо кылуучу барбы бул түндө? Тобосын кабыл кылсам, "Хал мин саилин фаути." Тилеген барбы, тилегин берсем, суранган барбы, сураганын берсем, "Хал мин мустагфирин фаагфиру ла." Кечирим сурагандар барбы, күнөөсүн кечирсем, Аллах. Башкалар бар уйку менен, башка менен алек, сен жараткан Аллах таала менен түнгү ибадат, тахажжуд, элдер уктап жатканда түн жарымда туруп окулган ибадат, таң атары кездеги ибадаттар, булар риядан, кожокөрсүнөн, башкадан өтө таза ибадат болот. Келе берсе өмүр жолдошуң да билбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тахажжудка турган кезде адилеттүү зат өзүнүн өмүр жолдошу Айшенебиз күндөрдүн биринде пайгамбар менин кезегим эле менен жатканда, бир аз жаткандан кийин пайгамбар дейт Айшенебизден: "О Айша, рухсат бересиңби, мен туруп Аллах таалага ибадат кылсам" деди дейт. Айшенебиз: "Албетте сенин менин жанында болмогуңду каалайт элем, бирок жаратканга жалбарып ибадат кылам десең туса албаймын" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ибадат кылган кезде пайгамбардын буттары шишип кетти. Көп кыямда тургандыктан. Өтө көп окуган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сажда кылган кезде пайгамбардын жай намаздары ыйлагандыктан, көп жашагандыктан суу болуп калат эле. Айшенебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга: "О Аллахтын элчиси, Аллах сенин өткөн күнөөлөрүң, келечек күнөөдөн сактаган, сенде күнөөсү жок бендесин. Аллахтын эң сүйүктүү пайгамбарысың. Эмне мынча өзүңдү кыйнайсың?" десе, "Афала акуну абдан шакура." Аллах таалага шүгүр кылган бенде болбоймунбу дейт. Ошо Аллах кечирген үчүн, Аллах ушундай берген үчүн Аллага шүгүр кылган бенде болбоймунбу дейт. Салли ракатайн фи жауфил лейл ли зулуматил кубур. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, аракет кылгыла. Түндө туруп 2 рекет, 4 рекет намаз окуучу мүрзөнүн жарыктыгы үчүн. Васум яумул хар ли яумун нушур. Кыяматтын чаңкагандыгынан сакталам десең, кыяматтын кыйынчылыгынан сакталам десең, өтө ысык күндөрдү орозо кармап жүрөн. Пайгамбардын сүннөтү дайыма дүйшөмбү, пайшемби күндөрү орозо кармайт эле. Дүйшөмбү күнү эмнеге орозо кармайсың десе, туулган күнүмө Аллага шүгүр кылып орозо кармайм дейт. Азырылга туулган күнүм деп атың өчкүр аракты кармап тоса айтат.
Пайгамбар туылған күнүндө, дүйшөмбү күн туылған, Аллах Таалага шүгүр кылып орозо кармачу экен. Пайшембі күндер орозо кармай эмнеге десе, пайшембі күн инсандын жумалык амалдары Аллах Таалага делосы көтөрүлөт экен. Ошондо менин деломду орозо туткан халатта көтөрүлсүн дейтиле. Кана эми жаш жигиттер орозо деген нерсе, мисалы дүйшөмбү күн, пайшембі күн орозону үйрөнүп алсак, бул өтө жакшы. Суму тасихху дейт пайгамбарыбыз. Орозо кармагыла ден соолуңар чың болот дейт. Андан кийин пайгамбар сиздерге окшогон жаштар, мына алхамдулилlah, машалла, мени кубанткан нерсе 90%дан көбү жаштар. Балки 98% жаштар. Жаштар алхамдулилlah, бул жаштык күч, жаштык бардык нерсе. Ошондо пайгамбар бир күн жаштарга карап туруп айтат: "Я ма'шара шабаб, ман истата минкумул ба'ата фалятазавваж." Жаштар, силердин кимиңер финансовый жактан, физический жактан, моральный жактан үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгүңөр болсо үйлөнгүлө дейт. Fa in lam yastati, eger kimde kim үйлөнүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, fa alayhi bis-sawm, ал адам орозо кармасын дейт. Fa innahu lahu wija, орозо жаштарды күнөөдөн тоскон калкан дейт. Мүмкүнчүлүгүң болсо, үйүң болсо, жумушуң болсо, камсыз кылуу болсо, физический ден соолугуң чың болсо, үйлөнгүн дейт. Эгер үйлөнүүгө мүмкүнчүлүк болсо, орозо кармагандык жашка калкан деген күнөөлөрдөн тоскон нерсе. Курсагың ток болсо шок болосуң, курсагың ач болсочу. Ошо орозо туткан адам дайым ал нафсинин кумарынын кулу болбойт да, Алланын кулу болуп дайым өзүнү. Орозо кармасаңар бир аз спорт менен машыгыш керек. Көрө көзүңдү кыйнаш керек, машыгыш керек, китеп окуш керек, аракет кылыш керек, түнгү ибадат кылыш керек. Андан кийин дайым эле курсагың ток, башка болсоң шок болуп анан бир формула жазып койсоңор болот. Жаштар плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы. Жашсыңбы? Бошсунбу? Кыларга иш жок, башка отуруп аны күнөө ойлойсуң да, башка эмне кылат элең. Жаштык плюс боштук барабар не экен? Күнөөнүн башталышы ошонун башталат. Дайым алек болсоң, бүгүнкү күндө эме болуп атат. Мектептерде башкалардан да ошо балдар кыларга иши жок. Аларды дайым кыйнаш керек. Алар дайым китеп окуу менен, башка менен аракетте болуш керек. Пайгамбарыбыз бекеринен айткан жок да, саллаллаху алейхи вассалам. Кимдин бүгүнкү күнү менен кечеги күнү тең болсо, фахуа магбун. Магбун деген жашоодон уткузду. Кече сен бир аят үйрөнгөн болсоң, бүгүн экинчи аятты үйрөн. Кече бир хадис үйрөнгөн болсоң, бүгүн үчүнчү хадисти үйрөн. Кече бир жакшылык кылган болсоң, бүгүн эки жакшылык кыл. Күндөн күнгө өзүң умтул. Өзүңдү өзүң жеткиз бир нерсеге. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдин бүгүнкү күнү кечеги күндөн жаманыраак болсо, эгер бүгүнкү күнүң менен кечеги күнүң тең болсо не экен? Жашоодон уткузупсуң. Эгер бүгүнкү күнүң кечеги күндөн жаманыраак болсо, фахуа мал'ун дейт, ага наалат болсун дейт. Карала, биз жөн отура берсек, кегиле убакыт өткөзөлү, убакыт өтпөй жатат дейт. Убакыт деген сенин өмүрүң. Сенин жашооңдо эң чоң капиталың, сенин жашоодо эң чоң оборот кыла турган нерсең бул убактың сенин. Нурбек, кара сен. Кары балдар бар ушул жерде, кол көтөрөлү, Куранды жатып билген кары балдар. Болуптур, 1-2-3 пара билген балдар. Ким Курандан канча жатып билет? Бир пара билген бала барбы? Кол көтөрөлү. Машалла, кара. Ал рия эмес бул. Бул суроого жооп берүү деген нерсе. Андан кийин кээ бир айылдын эмелери мактанат экен да, аксакалдары. Билбейт да, мына Куран-ы Каримде Масад деген таббат яда абила хабиб, Масад деген сүрө бар. Масадтан кийин Ихлас бар, Ихластан кийин кул аузу бирабbil фалак, андан кийин кул аузу бирабbil нас. Ошол менен бүтөт. Молдеке айылдагыларга мактанып коюптур да, мен Масадтан баштап Курандын акырына чейин жатып билем деп. Аны айылдагылар ойлоптур, биздин молдеке өтө кыйын молдеке экен деп. Анан бирде бир сөз болуп кетсе, биздин молдого сөз тийгизбе, биздин молдо Масад сүрөсүнөн Курандын акырына чейин билет экен дейтимиш. Андан кийин болгон 3 сүрө бар, башка сүрө жок. Урматтуу мусулман бир тууган, мен жана Нурбекти же башканы сураганым мисалы. Канча сүрө билесиз? Сен канча билесиң? Ушул жерде жок дегенде баарың 10дон 15тен ырды билесиңер, туурабы? Ыр десе баары. Бирок өзүбүздү мана кереметтүү Куран-ы Каримден канча кыяматта Аллах табарак ва таала иqra вараттил вартaqi. Окугун. Бул дүйнөдө Куран окуганда вартaqi, даражаң көтөрүлсүн бейиште дейт. Бейиштеги сенин даражаң эң акыркы токтогон аятыңда.
Birolar elhamdülillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Keyin Kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad to'xtadi. Bitti. Kebirler andan da Qur'oni Karimni qancha bilsang, o'shoncha darajang ko'tariladi. Men aytayın degan narsa, misali, sen jashowda qancha soating bor? Sutkasida 24 saat, bunda da 24 saat bor. Emne bu jashowda kebirler o'ta iyilikka jatadi, ikinchi adam jeta olmaydi. Al vaqtdan foydalandı. Janağı bar özündeki kapitalın, baylığın al hareket qilib ema qildi. Ikinchi adam o'shadan foydalangan yo'q. Uyqu menen, adiyaldın aslında, başqada je bolbosam televizorun janida pult bilen tiyaqasib yo'q. Bolbogan saytlarda o'tiraversin. Bu senin ömürüň bu, ömürüň men oynaş bu, faydalan. Her bir algan demine Allah Taala'nın aslında cevap beresin. Jigitler bana kelecek bizdin elimizdin jelegin jel beretir olgan silersinger. İnşallah siler. Oşontudan bu birok biz özümüzü kanday jetkizdik, emnege dayarбыз, emne okuduk, emne үйröndük. Kumirin kim dese barın Jackie Chan'ды bilesin. Ha? Jackie Chan'ды biletdi bar ele. Messi'ni bilesin. Maradona'nı bilesin. Narkoman. Doğru? Jana başka-başkalardı. Ana sahabalar paygambar jönünde özüňiň dininde laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, siler üçin paygambardy eň jakşı ulgudygina paygambardan kançalyk bilesiz. Eger Hazrat Hamzany bilseňer, Hamza kanday emek? Allah Taala'nın arıstany. Hazrat Ali'ni bilseňer, Allah Taala'nın kılıçı. Bu sahabaların ömrü bayanını bilseň, bu emelerin hiç kim emas. Alardın aldında nöl bolup kaladı. Evropanın batıştın bir çoğun insaflı yazıcısı kitap yazatda, kitap al-mi'a uzama mi'a, ulular 100 adam dep yazat. Ulular dünyada tan kaldırgan ulu adamlar 100 deydi da, oşonun birincisi Muhammed Aleyhisselam paygambarı yazgan. Paygambar sayası jaktan, ekonomika jaktan, ruhani jaktan, bardyk jaktan jetişken. Paygambardın ötkönünü 14 kılım bolsa, bugün 14 kılımdan keyin kelgen insanlar paygambardın ömür bayanı okugan kezde közünden jaş agıp sallallahu aleyhi ve sellem de oturadi. Leylin 70 yıl boldu. Bugün kelip özünün emeleri esteliklerini talqılap jok kılabız deydi. Napoleon başka bardyk belgilүүлөр özü bir wagty menen çektelүү. Biroq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabalar, andan ki Peygamberden Abu Bakr, andan ki Umar, andan ki Usman, andan ki Ali, keyin başkalar ketken. Dünyada ulular, oşontan urmatly musulman bir tuğandar, jaşlar, jaşlıktan paydalangıla. 2 rekat namaz oku үйrөнгүлө, düşenbi günü, paýşembi günü oroza karma үйrөнгүlө, eç nerse bolboyt. Dieta. Ha? Lemma Hazrat Muhammed ibn Ka'b al-Qardi vefat. Muhammed ibn Ka'b degen bu tabiinlerden milyoner eken de. Tabiin degen sahabanı körgön bir milyarder var eken. Anın atı Muhammed ibn Ka'b al-Qardi. Qardi. Muhammed ibn Ka'b degen bu ölüm töşeginde jatkanda dostları ziyaret kılıp aytdyr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü kelimeni aytkandan keyin sa'aluhu maza tarakt li auladik. Özü kim eken? Milyarder. Baldarың emne kaltırdın deydi. Bu sözdüğü için bir salavat. Kara kanday kaniyettu bir imandudun sözün. Kala iddakhartu mali li nefsi inde rabbi. Baylığımdı özüm için Allah Taala'nın aslında kaznaga koyup koydum deydi. Başkaça aytkanda özüm için, keleceğim için. Ölgönümden keyin жылкы soy başka kıl estelik kur degen yok. Tiribinde Allah için kayrımdуу işlerdi kılıp saldım. Baylığımdı özüm için Allah yolunda koyup koydum. Vaddakhartu rabbi li auladi. Allah'ını baldarıma kaldırdım deydi. Başkaça aytkanda baldarga iman tarbiyasını beldim. Allah var, aların rızkısını beret. Al baylık milyarder adam baylığın ölgönden keyin emes, özünün tiriw kezinde emne ekin Allah tabarak ve taala yolunda bardığını işlettim deydi. Al jolongdodu, suw çıgardı, meçit kurdu, başka kıldı, bardığını Allah yolunda işletti. A baldarım için emne kaldırdım deydi. Baldarımdı iman menen tarbiya kıldırdım. Başkaça aytkanda eger baylыкты жыйнап эмесең, ölgön adam ölgönde 2 jaman оор musibatка жетет экен да, ötө çoң kıyınçılık. Kara bugün mayetте oturgan baldar birөө musulmana telefon. Uşul jerde unutup kalsa uşu telefon nesi? Tağılap eken başka oluğun kança sarsana bolot. Çontoyuңdan 50 söm düşüp kalsa kança eme olosун, ha? Kıjalat bol, boşonu menen kança jerge baratam, 2 jol marşrutка binet elem, başka kılat elem. 50 ediniste salıp atsam bolot ele. Birok kara.
ошо оңдон солдон кайсы жол менен жыйнаган чекедер менен жыйнаган акча көз жумганда бардыгы калат. Эң оор нерсе бардык дүнүйөң калтырасын. Жашаган особнягыңбы, башкаңбы? Бир. Экинчи оору андан да оору, ошо оңдон солдон жыйнаган баарына жооп бересиң. Андан кийин айт, эгер балдарым имансыз болбосо, имансыз Аллах Таалага ибадат кылган бала болбосо, ошо калган акчаны менен күнөө кыла бер дегендей, алардын күнөөсүн да көтөрөт. Эмне дейт? Мен байлыгымды өзүм үчүн Аллах жолунда иштеттим, балдарыма Алланы калтырдым дейт. Кара. Анта иддахарта малик ли нафсик. Сен малыңды Аллах үчүн өзүңө койдуң, балдарыңа иман, Аллах деген Алланы билүү тарбиясын калтырдың. Лианна иза матал инсан ла тастан тадхула мага телефон. Өлгөндөн кийин инсан менен мүрзөгө телефон да кирбейт. Же киреби? Соткаңда кире албайсың. Вала тастан тусул кахраба. Даже балдарың канча миллиардер болсун, кандай падыша болсун, атасынын мүрзөсүнө шунурулап айтка светте кой бере албайт. Же болбосо мысыкта кыйналамын деп ал жерге кондиционер суукта үшүймүн деп же ал жерге печке да койдуруп ала албайт. Бир мындай аңгеме катар, бирок сабак болгон аңгеме. Бир инсан баласы колунда бар, байлыгы бар, башкасы бар, атасыга эч иштетпегенден кийин өтө бакыл сараң дүнүйөгө берилген жадный, эч атасыга жакшылык кылбаган өтөрдү атасы. Балам, сенден бир эле сураначым. Мен өткөндөн кийин мен наскимди кийгизип койгун. Ахиретке наским менен кетейин. Мүрзөдө да үшөйүн. Өзүм бутум ооруп жүрөт, билесиң. Мүрзөгө ошо менин наскимди кийгизип койгун дейт экен. Каза болгондон кийин молдокелер гусулга алып, жууп, кепиндейин деп жатканда атамдын керези бар да, атамдын осуяты бар эле. Могу наскини кийгизип коюн десе, молдокелер жок, болбойт дейт. Шариатта жайыз эмес, мүмкүн эмес. Жок, атамдын сөзү, атаңдын сөзү Куранга, шариатка туура келсе аткарабыз. Бул шариатта жок, наски кийилбейт дейт. Наскисиз атасын апарып көмүп койду. 1-2 күн өткөндөн кийин ыйлайт. Тирүү кезде сыйлай албадым, башка кыла албадым. Ушу эски калган наскисин да кийгизе албадым. Эмне үчүн наскини дедим? Баягы атасынын наскисин кармап ыйлап, кармаса наскинин ичинде бир кагаз бар экен. Ал окуса, балам, көрдүңбү, ушу эски наскини алып кеткен жокмун дейт. Ушул да сага калды. Мүрзөгө акыретке эч ким эч нерсе алып кетпейт. Ошондуктан кара. Кале берсе бир эски чапаныңды да алып кете албайсың. Же окуп жүргөн жай намазыңды да мүрзөгө астыңа салып жаз, мүмкүн эмес. Эгер өтө атаңды жакшы көрсөң, кана бир жууркан салып койчу. Сала албайсың, мүмкүн эмес ал. Аутусул маалмейт телефонан хатта яттасил бик. Же акыбалын сурап турам деп телефон берип коесуңбу? Аллах Таала Куранда айтат, Ан'ам сүрөсүнүн 94-аятында: "Ва лaqad ji'tumuna kama khalaqnakum furada." Силерди жалгыз жараткан сыяктуу жылаңас жараткандай бүгүн ошондой келдиңер дейт. Жалгыз ошондой болуп кетти. Бир жер бар да жашоодо, бир эле жер бар, ошол жерге эч ким менен бара албайсың. Мисалы кара. Өлгөн адамды сөөгүтүп узаткан кезде эч ким кошо бара албайт. Мисалы сотко барганда жаныңда адвокатың барат, жаныңда досторуң барат, сени талаптарың барат, күбөлөрүң барат, Же мүрзөгө туй эмеге кирсең да, түрмөгө түшсөң да, айтты жаныңда эмелер бар. Кээ бир камераларды да жок дегенде 2 саат эмеге алып чыгып турат. Туурабы? Врачтар кирип сени карап турушу мүмкүн, ооруп калсаң. Ал эми бир гана жер, ал мүрзөдө. Ойланып көрчү. Эгер жигит болсоң, жигит болсоң. Бая бизде айтып коет, эркексиңби дейт. Кана эркек болсоң, атаңдын жанына кирдан, эми жаап кое бергиле, мен атамдын жанында 1-2 күн болоюн дечи. Айта аласыңбы? Жаап койгула, мен атамдын жанында 1-2 күн, 2 саат, 2 күн аякта турсун. Мүрзөдө кала берсе, дем алууга оксижен эме да жок. Аба да ала албайсың айтты. Кала албайсың ал жерде. Ар бир инсан байбы, кембагалбы, байлыгы барбы, бийлиги барбы, мандаты барбы, мандаты жок, бардыгыбыз. Кайсыбы да истеберени көтөрбө, каны жаныңда канча жан сакчың болбосун, башка болосун, тияк барганда жалгыз эч ким кире албайт. Жан сакчың эмес, балаң кире албайт. 40 жыл, 50 жыл бир балышка баш койгон өмүр жолдошуң да кошо кире албайт. Валбайт аллази, ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бая кечеде биз пайгамбар миражга көтөрүлгөн кеченин эместе өттүк да, кечеси
Эмне үчүн кечеде деп, кеченин сыры өзгөчө да. Кур'ан-ы Карим окуу, Аллах табарак ва таала айтат, карагыла. Хадиси кудси да, бир салават. Инни ла ахумму бил кауми азабан фастами'у иля саутин тифлин яқрa'ул Кур'ан фарфa'у азабан анхум. Аллах таала бир коомдун күнөөсү көбөйгөн кезде ошо коомду азап калгым келет дейт. Кече 4 бал жер титиредиби? Кандай болуп калган? Келиме айтпагандар айтып калдыбы? Ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах. Биздикилер кебилер айтат, 60-жылкы аппараттар бар. Көп болсо 70-жылкы аппараты бар. Дагы жакында каттуураак болушу мүмкүн андай. Сен кыйын болбо. Япондордун аппаратыга эч ким аппараты жетпейт эле. Япон эгер илим менен жетсе, Япон билип кутулуп калат эле. 1-2 күн алдын билип качкыла башка дейт эле. Алланын аскерлери шамал, Алланын аскери жер титирөө, Алланын аскери кала берсе кумурскага да күчүң жетпейт. Кала берсе Кыргызстандын 5 миллион калкы топтолуп, Аллах таала кааласа бир чымынды да өлтүрө албайсыз. Колуңуздан келбейт, Аллах кааласа гана болот. Андай болот экен. Аллахтан башка эч ким билбейт. Кур'анда айтат: "Мафатихул гайби индаллах, ла я'ламуха илля хуа." Гайыптын биз көрбөгөн нерселердин ачкычы Аллада. Алладан башка эч ким аны билбейт. Качан жамгыр жайыт, качан кайсы жерде төрөлөсүн, кайсы жерде өлөсүн, эмне болуп, аны Аллахтан башка эч ким билбейт. Роботтарды япондор жасап, роботтардын эмесини жарыш спортторун жасап атты эле. Алардын атаандашын кимдин роботу 42 километрге чуркайт башка кылат. Мана жөнөтчү. Жанагы атом жарылган жер роботтарын бары өчүрсүнчү эми. Эч нерсе колдон келбейт бенденин кол. Биз ажизбиз бенде. Өткөн сабакта айттым, кала берсе ичкен сууң чыкпай койсо да чыгара албайсың. Дүнүйө жүздөгү мен деген илимдүүлөр бүгүн ракка дары таптыбы? Болгон анын вирусу канчалык көз менен көрө албаган, микроскоп менен аран көрөсүң. Ошону кой күчүбүз жетпегенден кийин анан эмне кылабыз? Кайсы бир жылдары 2000 жылдан кийин бекет. Мана Аксыда эгин тиккен жерге чөп чар баягы биздин будайларга, башкаларга саранчы чебиртке болуп кетти. Өкмөт жардам бербей жатат. Кийин өкмөттөн андыба менен барып дары чачат экен. Та саранчылар бир аз жатат экен да 40 мүнөттөн кийин туруп кетет экен. Жөргөмүчкө да, ошо эмеге да, чебирткеге да күчүбүз жетпейт экен да жай келсе. Аны үчүн эмне кылыш керек? Жөргөмүчтү жараткан Алла менен мамилебизди оңдошубуз керек. Ал жараткан Аллага болгон мамилебизди оңдошубуз керек. Аллах мана хадис кудсуда айтат: "Бир коомго азапты каалаймын" дейт. Болгон күнөөлөрүнө, жасаган күнөөлөрүнө карата азап калгым келип, азап кылайын деп жаткан кезде, "Фастами иля саути тифл", Кур'ан окуган жаш баланын үнүн угамда, ошол коомдон азабымды кайтарып берем дейт. Кебирлер кыйын болот, биз андаймында. Жок. Урматтуу мусулман бир тууган, балки ушул намаз окуган, сажда кылган кебирлер могун крышасы кетип калган, жаш эле тияка барып незарлык. Ошо крышасы кеткенин берекеси менен сен тынч жатасың. Аллах табарак ва таала бир коомду азапка алууну каалаган кезде жаш баланын Кур'ан окуганын, мечитке келип зикир чалганын угуп, ошо коомдон азабымды кайтарып берем дейт. Негизги темабызга өтөлү, же бул жерде дагы бир Саад ибн Абу Вакас деген пайгамбардын тайкеси, дуасы мустажаб эле. Саад ибн Абу Вакас пайгамбардын бир тууган тайкеси. Пайгамбар дайым сыймыктанып, тайкелерди сыйлаш керек, урматташ керек. Бизде тайке тагың сенин пириң деп коет. Пириң деген жол башчың. Аны өтө сыйлаш керек. Пайгамбар да сыймыктанып, мана менин тайкем, тайкеңерди көрсөткүлөчү дейт эле. Саад ибн Абу Вакас Хазрет Умардын кезинде Хазрет Умар муну губернатор кылып, аскер башы кылып эмеге жөнөтөт, Иракка. Ирактын элдерден кебирлер Саад ибн Абу Вакас жөнүндө бул жакшы падыш эмес, адилеттүү эмес, андаймын деген арыз жазат. Кабурат калиматун тахруж мин аффаф ин якулун илля казиба. Алар доомот кылып оозулардан чыккан сөзү өтө чоң күнөө. Хазрет Умарга кат жазып, арыз жазат. Хазрет Умар арыз алган кезде эле ал Умар адилеттүү. Динди, Куранды билген адам адилеттүү болот. Ошондуктан ислам уламалары айтат: Аллах таала ийгилик берет кафир мамлекетке да, эгер башчылар адилеттүү болсо дейт. Аллах таала ийгилик бербейт мусулман мамлекетке, эгер алардын жетекчилери адилетсиз болсо дейт. Мусулман болсоң да ийгилик болу. Адилеттүүлүк негизги мүлктүн, падышалыктын, мамлекеттин эмес адилеттүүлүктө турат. Хазрет Умар бирөө арыз жазып келсе эле шарт камап койбойт эле. Хазрет Умар арыз келген казда арызды окуйт да,
Арызды оқығаннан кейін Мұхаммад ибн Аби Маслама дегенді жөнөтөт. Барчы, Иракқа барып текшеріп көр. Аққатта мен бұл пайғамбардың тайкесі, пайғамбар сыймықтанған, пайғамбар өтелек кезінде бұл бейішке кірет деп сүйінші берген сахаба қантып әділетті болып ойғасын дейді. Жөнөткөннен кейін Хазіреті Умар башқа падыша да дайыма біреудің өкім шығарар кезінде баяғы сотқы болып отырған кезде Хазіреті Умар тұра қалып сыртқа шығып кететкен, қайра келіп өзінің жайына отыраткен, кейде тұра қалып тияқ кетет, қайра шығып. Емне үшін? Бүгінгі соттарға ұқсас шығып тамақ тарту үшін бе? Же бір стакан кофе ішіп келейін дейбі? Хазіреті Умар шыға қалып Құраннан оқиды екен. 5-6 аят оқып қайра келеді, хадистен оқиды, қайра келеді. Мен әділетсіз өкім шығарып қойбойын деп. Хазіреті Умар ушундай әділетті зат екен. Фаяқул я амирил мумин, эмне үчүн кеттиң десе Куран окуйм. Маза култ лил малек. Хазіреті Умар ошондой Алладан корккон инсан. Эми адилетсиз Курандан коркпогон, Куранга амал кылбаган, Кудайдан коркпогон, бендеден уялбаган, Кудайдан коркпогон инсандар боло турган болсо, ал жерде адилеттүүлүк болушу кыйын. Бүгүн Кыргызстанда болсун, биздин Орто Азияда эң чоң оорулар эмне? Паракордук, Паракордук болгон жерде, адилетсиздик жерде бирөө ар ким укугуна, акына жетпейт, кыйын. Буну көбүнчө еврейлерден бир макала эсиме келип калды. Бир еврей бай бар экен да. Анын жанында бир кембагал. Бир күн кембагалдын уyu, кембагалдын сыйыры торпок туат экен. Ач көз бай, ал байда болгону бир аты бар экен. Бул торпок менин атымдын баласы деп талашат экен. Кызганат. Менин атымдын баласы, менин атым тууду, сен уюң төрөгөн эмес муну. Мага бересиң дейт экен. Кантип эле, бай, кечиресиң, мен кембагал өзү бала чаккан менен мындай сүтүн ичейин деп канчадан бери карап атам. Кантип эле ат торпок туусун дейт. Анан падышага эме жазат экен, казыга арыз жазат. Арыз жазгандан кийин акырын келип сот болордон алдын соттун чөнтөгүгө Яхуди бай акча сап коет. Казы келип отурат дагы өкүмдү ушундай чыгарат. Бул торпок аттын баласы деп өкүм чыгарат. Паракор. Анан ачуу келет дагы баягы райондук соттон шаардык сотко берет. Шаардык сотко берсе келип анда чөнтөгүнө салып коет. Алда дагы Кудай алда экинчи эмеде карап чыгып туруп, туура биринчи соттун өкүмү өз ордунда калат. Албетте бу торпок аттын баласы, уйдун баласы эмес дейт. Анан үчүнчүгө келген кезде Кудайдан корккон имандуу инсан экен. Ага келген кезде келип жанагындай өкүм чыгаруудан мында отурат дагы эки жакты уккандан кийин мен бүгүн өкүм чыгара албайм, чыгып кетейин дейт. Өкүм чыгарууду дагы бир 3 күн артка жылдырабыз дейт. Десе эки эмеден утуп келген бай, өкүмүңдү чыгарбайсыңбы? Эки эмеден нормальный келди. Торпок менин атымдын баласы, бербейсиңби дейт. Жок, азыр өкүм чыгарууга мүмкүнчүлүгүм жок дейт. Эмне үчүн десе, менин дейт азыр этек кирим келип калды дейт. Этек кирди билесиңер, аялдар ай сайын келет го. Ал эркек сот. Тиги бай айтат, сен эркек сот болсоң дейт. Кантип сенен этек кир келсин дейт. Эркектердин этек кир көргөнүн уккан эмесмин өмүрүмдө десе. А сенин дейт атың торпок туатта эркек этек кир көрүшү мүмкүн эмеспи дейт. Эгер эркек этек кир көрбөсө, аттагы эч качан торпок туубайт дейт. Торпоктун ээси бул болот дейт. Адилеттүүлүк болмоюнча, Кудайдан коргуу болбоюнча мүмкүн эмес да. Зулум деген зулумат. Хазіреті Умардың ураны бар эле. Ураны падыша болгон кезде Хазіреті Умардың ураны шул эди. Рахималлаху имриан ахда илайя уюби. Алланын рахматы болсун, менин кемчилигимди көрсөткөн бендеге дейт эле. Менин кемчилигимди бетиме айтып, мени түздөгөн адамга Алланын рахматы болсун дейт эле. Бүгүн барып биз кээ бир адамга кемчилигин айткан. Сен кимсиң дейт.
Kim болып қалдың сен алып маға айтасың? Сен алып маға емере тұрған болдың дейді. Muhammad ibn Abu Maslama Irak'a kelgenden keyin jamaat men namaz okuda turib, men Madinadan Amirul Mu'minin Umar'dın buyruğu menen keldim. Sa'd ibn Abu Waqqas jönünde ne deysiңер dedi. Faqama ar-rajul min wasatil musallin ismuhu Usama ibn Qatada. Usama ibn Qatada degen kişi turdu дағы jamaatın arasından qarıgan aqsakalın. Wa qala ya ibn Maslama inni attahimu Sa'dan bi salas. Bu saat jönünde men 3 arzım var dedi. 3 nerse 3 ayıbı var dedi. Sa'd la yasiru bis sariya. Sa'd dedi bir askerlerdi jönötken kezde bir jaka cihatqa özü qoşa barbайды. Bir. Ekinçisi wala ya'dulu fil qadiyya. Bir hüküm gelse adletlilik hüküm çıkarbaydı dedi. Üçüncüsü wala yaqsimu sawiyya yani annahu zulm fi qismatil ganaim. Keyin musulmanlarga oljo kelse, musulmanlarga kelgen oljonu teng bölüp berbaydı. Adletlilik men bölübeydi. 3 arzım var dedi. Wallahi alam annaha tuham kullaha. Allah bilet bunun bardığı doğmadılar, kur doğmadılar. Dünyadaki en ağır nerse, insan kötür albay turgan nerse kur doğmadı eken. Sa'd kema allamana fîme mada kana Sa'd ibn Waqqas duası mustajab zatılar. Turdu da Allah Teala'ga jalvarıp dua kıldı. Allahümme in kana abduka hâzâ kâziben fema raman bihi fa'atil umrahu. Allah'ım bul bendengdin aytkanı jalgan bolsa uzun ömür ber. Wa atil faqrahu jana uzun ömründe muhtaç kılıp ötköz. Wa arizhu lil fitne bir şermende boluga duçar bolsun dedi. Meni eldin aldında kurdomat men şermende kılganda uzun ömür ber, ömür boyu muhtaç bolup tilemçi bolup ötsün. Jana elge bir şermende kılgın dedi. Oşonduktan japa çekken, ukugu tepselgen adamdın duasından korkqıla. Kecha cuma hutbasında aytdım. Kolundan küçüğün bolup tursa da, biligin bolup tursa da, baylığın bolup tursa, biröge zulüm kılıptan etiyat bol. Keyde alsaga baş bolup kalışı mümkün. Senden jogorı bolup kaladı. Bul Allah Taala'nın kolunda. Bugün baylığın var, erteң jok. Bugün biligin var, erteң jok. Turabı? Koşamat kılıp жүргендер bari kaçıp ketdi. Oşonday boladı. Ötken cumada aytdım. Hint degen sulu kız bolgon eken Bagdadda. Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi degen Bagdadtın gubernatoru majbur özünün kalosuna karabastan, ata enesinin razılığına karabastan üylönüp aladı. Üylөнгөндө al tegi Araplardan taza kız eken dagın. Bir gün biri 3 ay 4 ay ötkөндөн күзгө каранып özü ушинтип bir aytıp atıptır. Tegin taza asıl tukum Araptardın kız eleң. Erteң күнүң жетip törösöň eger kulundu, oşo taykesinen bolat al kulun. Ata teginden bolat. Eger uşunday sulu kız erteң sen töröp koysoň kaçırdı. Uşul kaçırdan bolat dep kүйөөsүne aytıp atpırdı. Kaçırdı bilesiňer ha? Ne? Eşek menen attın orasında olgan eme da. Anan oşantıp küzgüde aytıp alsa mınday karasa artıda kүйөөsү turgan eken. Hajjaj uşunday zalim bolgon. Eň jaman padişah bolgon İslam tarihinde. Hajjaj mınday karayt dagın. Özü dagı seni talak kıldım, joğuңdu berdim debesten үйüne kelet dagın kızmatkerge 10.000 dirham degen kümüşten bolgon tıyın. 10.000 beret da o bala munu alıp barıp dedi. Hintke berginde 2 söz menen menden ajıraganın talak bolgonunu aytıp koy deydi. 2 söz menen. 3-nji sözdü koşup koysaň moýnuňda alam deydi. 10.000 tengeni bala kötörüp kelet dagın. Jana Hint'in koluna berip turup aytat. Kunti wa binti deydi. Arap dilinde kunti zawjatan sen ayal edin wa binti bugün bayın boldun deydi. Bayın degen talaktağı bayın. Jat boldun degen söz. Ayal edin bugün jat boldun degen söz menen. Emi deydi jat boldu. Nikahı ajrashdı. Mo 10.000 tenge dirham saga padişanan Hajjaj berdi, bunu men kajetin çıgarıp aldısa. Jana kız akçany alat dagın. Bul senin aytkan sүйүнчүңө деп beret dagın. Maga jakşı karap kelin. Öz jaşaksy kelgen emes da. Kunna fama farihna wa binna fama hazinna deydi. Ayal bolup kuwanbadım, talak bolup kaygırbadım. Bu saga belek bolsun dep berip koydu. Andan keyin
3 aydan keyin, 3 ay деген söz 3 etek kiri kelgenden keyin сразу bilip algıla balдар. Eğer bir kelin, bir kız biröden ajragandan keyin, biröge nikah kıyıp birömen jaşap ajragandan keyin, joğunu bergenden keyin da, sottan ajraşkandan keyin сразу 1 ay 2 ayдын içinde birö üylönүүгө укугу жок аны. Al 3 жолу etek kir keliş gerek. 3 жолу etek kir kelgen kezdin anın manisi murdagı küyösünden bala jok, jatını taza eken degen söz. 3 etek kir kelgenden keyin, taza bolgondan keyin etek kiri 3 жолу kelip, andan kurgagandan keyin başka küyö alsa bolot. Al kezde Dimaşq, Siriyada padişah oturadi. Bul gubernator Hajjaj. Siriyadagi padişah da bunun sulu, tegi taza kız ekenini bilet da özüm üylönem dep juuçu jönötөт. Juuçu jönötkön kezde kız aytat men razı bolam deyt, bir ile şartı deyt. Men boptur padişahga tiyem, bir şartı Bagdaddan Şamga çeyin töөнүн jibin jetelep Hajjaj özü alıp barsın deyt. Başkaça aytkan limuzinde aytap şoför bolsun deyt da. Padişah kat жазат, men üylөнгөн kelindin töösүн жетелеп. Keçe kim ele bul? Köyü padişah ele. Bugün töönü жетелеп kaldı. Kız kele жатат da jolda çöntögünden alıp dinar. Dinar degen altından bolgon kümüş. Altından bolgon tıyın. Çöntögünden dinardı alıp jerge tırıng tırıng dep ırgıtat. Irgıtat da o bala deyt. Bala kim al? Keçe köyösü bugün uca kızmatker. Mo dirham da alıp berip koyçu deyt. Irgıtkanda emden ırgattı? Al alattagın. Padişam, bul dirham emes dinar eken deyt. Dinar da al. Kız alattagın. Alhamdulillah, dirhamdın orduna dinar bergen Kudayıma şükür deyt. Dinardın orduna, dirhamdın orduna dinar bergen Kudayıma şükür deyt. Başkaça aytkanda, sen orduna o padişah oldu. Emi sen ayday ver деген söz. Жетеле деген söz. Ошондуктан эч качан бирөөгө зулум кылбагыла. Бирөөгө катуу сүйлөбөгүлө. Колуңдан эмне келип турса да. Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah'ım ömrünü uzun kıl, ömür boyu fakir bolsun, jana bir eme ol degende, Bagdadda en köp jaşagan aksakal uşu boluptur. Bирок daima meçitin астында tilenip turчу экен. Күндөрдүн биринде meçitin алдында жөн tilenip турбастан, жамаат meçitten чыгып баратса, bir карыган аялга тийишип чимчип коюп, elge şermende olgun eken. Keyin anan keyin birөө kelip aytat da, "Uyalbaysınbı? Beliň bekçeyip, közüň çekçeyip, mürzöge jakym bolup жүздөн ötüp kalgandan keyin kempirlerdi çimçip tiyişip turasın bette meçitin aldında dese, ыйлап туранан keyin. Meni bilesiňer go akmakty. Sa'd ibn Abi Waqqastın kargışına kalganmın dep. Oşoňdan urmatly musulman bir tuğan, hiç kaçan biröödün ukugун tepsebe. Hiç kaçan biröödün ukugун akın jebe. An-Nabi vel Qabail. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jana başka urular degen temaga kelgenmiz. As-sanna ala ashra lil bi'sa. Peygamberlik 10-njy yılı. Peygamberimizin Hadice enemiz Abu Talib 2 süýüktüsü kaza bolgan. Rihlat peygamber Mi'rajga çıkıp geldi. Asmanga çıkıp kayra geldi. Litasuda fikratı qatl Rasul peygamberdi öldüröbüz degen pikirler tarqalıp ketdi. Adrakan nabi anna Makka lan tuqbal risala. Peygamber bildi Mekkelikler dindi kabul albayt eken dep. Faqabla al-hijra bi 3 sanavat peygamber Madinaga köçүүдөн 3 yıl murda 10-njy yıl, 13-njy yıl Mekke'den Madinaga köçkön. Peygamberliktin 13-njy yılı köçkön. 10-njy yıl peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fazahaba ila 26 kabila. Madinaga barbastan burada peygamber 26 uruga barıptır. Kança uruga? Ümitini üzgön jok. Mekkelikler musulman bolboy kaldı, emne kılam degen jok. Peygamber 26 uruga barıp alardı davat kılıp imanga çakırat. Min ajli himayati ve nashr risala, emne deyt, meni saktagıla, dinde meni menen birge davat kılgal, dindi jetkizgile dep. Awwal qabila ve hum Banu Hanifa. En birinci uru kim eken? Banu Hanifa degen. Banu Hanifa, Hanifa'nın baldары degen. Ve hum aqwam Musaylemat kazzab. Peygamber ötkönden keyin men peygambermin degen Musaylama degen jalgançı peygamber çıkkan. Musaylama peygamber ötkönde men em peygamber bolam dep çıkkan Musaylemat kazzabtın urulары şu. Uşularga bardı birinci. Banu Kulayb, ikincisi Banu Kulayb degen. Banu Abdullah. Yazhabul habib ilayhim. Banu Amir. Banu Amir'e barganda Bahira ibn Farras degen aksakal var eken. Bu urulardan atı Banu Amir degen. Alardın aksakalı Bahira ibn Farras
Yaruz aleyhim İslam. Peygamber ağa varıp İslam'da arız kıldı. Yaqra aleyhim Kur'an. Kur'an oku berdi. Fayaqul anhu Bahira la akhastu hadha'l fata la akhastu bihi'l arab. Bul balanı men bugün korowum alsam, bu Muhammad'ın davatını tilek kılıp karamağım alsam, bardı Araptardı koluma alam dep bildi aksakal. Faqala Bahira lil Habib nahmika ve nu'ayyuduk. Biroq aksakal aytып atat. Seni bugün korgoybuz. Senin diningdi kabul alabız. Seni özümüzdün elibizge koşup alabız. Biroq şartı var. Walanal mulk min ba'di senen keyin bilik bizge ötsün dep atat. Tandem kılam deydi. Fajabar Rasul el mulku lillah peygamber aytdı. Bilik, padişalık Allah üçün dedi. Men sizlerge hiç nerse söz berbeyin. Men seni imanға, İslamға çakırıp atam. Kabul alsan aldın, albasan özün bilesin. Al dindin eesi Allah. Bilik de, mülk de Allah'ın kolunda. Ondan keyin Bahira ibn Qays, Seyyid-i kabile. Bahira ibn Qays degenge vardı. Araza Rasul ala'l kavm fawafaqa şebab ala an yubayih. Jaşlar kabul aldı. Biroq uruların çoğundoru kabul algan yok. Bul Qurayş'tan kirgen Muhammad'ı biz kabul albayız dep aksakaldar kabul algan yok. Qalu yazum annahu rasul. Bul kim dese, bul menin paygambarım dep özünü paygambar oylap keptir dep aksakaldar kabul albay koydu. Faqala Bahra, "Qum ya fata, falhaq bi qawmik wallahi laula anta bi rihalna laqata'tunuk." Oşonda Bahira degen aksakal turda, "Ey bala, Muhammad ket eliňe. Mekke'ge ketkin. Eger bizdin jerde bolbogonunda senin başыңda alıp salmakmın" dedi. Karagıla, tereň oylonsoň bizdin jerde Araptardın murdağı cahiliyette ürp adatı özüne kelgen adamga kol kötörбейт eken. Hurmatly musulman bir tuğan konok bolup kelgen, jeriňe kelgen adamga kol kötörüp alarga eme kılıp öte çoň eme. Güney eken. Faja'al Habib yarkab naqata fadarabaha bahra hatta saqada. Peygamber emi töösüne minip jönögende Bahra degen jağı keldi dagı töönü urup peygamberdi töönü çoştup peygamber töönün üstünden jıgılıp kaldı. Falam tastahmil imra'a muslima, oşolardan arasında bir musulman ayal bar eken, musulman ayal tura kaldı. "Ey Bani Amir, silerdin qowmuňarga kelgen adamdy kim muntuz akılçı bele? Namysyňar kayda kaldı? Kelgen konok uşunday kılasıňar" dedi. Faqama salasa min şebab. Anda 3 yaş jigit turdu da peygamberden tarawyny aldı, başkalar turup peygamberge karşı çıktı. Eki qowm ekiге bölünüp uruşup ketdi. Yudafen alhab. Wa qama şebab min Bani Qays. Faqatala farafa al-Habib yadahu ve qala peygamber kolunu kötörüp dua kıldı. Allahümme barik li haula. Allah'ım bu imanlı jaşlarga bereke ver. Ve aşara jaşlarga körsetdi. Ve adafa vantaq min haula. Bulardan öç aldı peygamber dua kıldı. Ve aşara keyin bayağı çoğun aksakal peygamberge karşı çıkanlarga körsetdi. Ve kana Abu Bakr ya'rifu nasabul arab. Abu Bakr Sıddık urulardan tegin jakşı bilgen, her bir urudu jakşı bilgen sanjara çeken. Abu Bakr Sıddık oşonda urudu jakşı bilgen adam eken. Fazahaba ma Rasulillah qabilat khamisa. Peygamber menen 5-nji uruga bardı Abu Bakr birge. Wa kana khalfuhu Abu Lahab. Biroq qaysı jerge peygamber bolbarsın artından bayağı Abu Lahab erçip alçı eken. Peygamber düşmanı Abu Lahab yaqulu li kulli men yasma la tusaddiqu ana ammuhu. Buga işenbegile. Bunun din için bolsa men işenbek, men baykesimin. Atasın bir tuğanda. İşenbegile. Bunun peygamberliği için bolganda biz kabul almakbız. Biz kalabaganda siler alasınlar daim artından жүрчү eken. Kabile Bani Şeyban ve kana laha zuama ve hum Bani Şeyban degen uruga barganda anda liderleri Magruq ibn Amir, Hani el-Musanna degen 3 aksakal başkarat eken bu urudu. Ve kanat Banu Şeyban beyne biladil Fars ve biladil Arab. Bular Farslar menen Arapların arasını baylanıştırgan öte ordu tutkan Arap emeken, kavm eken. Faqala Abu Bakr lil Habib hadihi qabilu qabilu a'azzanallahu bihim. Eger uşul uru dinimizni kabul alsa Allah bizge iyilik beret dep Abu Bakr aytdı. Fasara Abu Bakr kam adad muqatilikum. Abu Bakr suradı jaşlardan. Silerde uruşka jaragan askerleriňe kança sany var dedi. Qala alf 100 jigitimiz var dedi uruşka jaragan. Qala ve ma hiya quwwatukum? Küçüňer emnede dedi silerden. Küçüňer emnede? Qalu al jid wal bazl. Serioznylyk jana hareket dedi. Küç emnede bolat eken? Hareket menen ve alallahil fawz. İyilik Allah'dan dedi. Biz hareket kılabız, serioznybiz, artqa qaytyp jok, biroq bereket Allah'dan. Qala kayfa tuharibuna a'dakum? Düşmanıňar menen kanday salgylaşasyň? Qalu nakunu qad ghadibna ala aduna. Düşman menen salgyşganda düşmanlarga açulanabız. Nufaddil jihad ala auladina. Töөнün üstüne oturup salgylaşypdy, bala menen oturgandan jakşyrak görebüz.
Үйдө аялыбыздын жанында отургандан көрө атка төөгө отуруп салгылашууду жакшыраак көрөбүз. Сумма кала Магрук бимаза атайт. Магрук сурады пайгамбар, эмне менен келдиң деп. Факара алей пайгамбар Кур'ан окуду. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ан'ам сүрөсүнүн 151 аят. Кул таалау атлу ма харрама раббукум алейкум. Келгиле, силерге окуп берейин. Раббыңар силер жараткан Аллах силерге эмнени тыюу салган, арам кылган. Алла тушрику бихи шай'a. Аллага эч нерсени шерик кылбагыла. Ва бил валидайни ихсана. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла. Ва ла тактулу ауладакум мин имлак. Балдарыңарды ачкалыктан, кембагалдыктан коркуп өлтүрбөгүлө, багалбай калам деп. Төрөлгөн баланын бир оозу бар. Эки колу, эки буту бар. Төрөлгөн өзүнүн рызкысы менен төрөлөт. Азыр бизге келип атып планирование семья, үй бүлөнү пландаштыруу болбогон нерсе. Ни'ман низам, Аллах өзү пландаштырып койгон. Ага сен аралашышың кереги жок. Булар өздөрү мана бүгүн ислам жана демография дегенде бир коомдун сакталып калышы үчүн, ар бир семьяда жок дегенде 2ден 3кө жакын, 2,8, 2ден көбүрөөк бала болуш керек экен. Бир семьядан, бир ата, бир энеден бир бала кала турган болсо, келечекте ал коом жок болуп кетет. Европадан бар, мен деген Европа мамлекеттерде жок азыр. Мисалы Германия жылына 600,000 жаш күчтөрдү Индиядан башкалардан Түркиядан балдар келип иштеп берет. Аларда күч эме жетпей калды азыр. Бирок ошол эле кезде Европада башкада көбөйүп атат. Алар кимдин эсебинен? Мусулмандардын эсебинен. Францияда 1,4, 1,6 эме экен. Бир үй бүлөгө. Мусулмандар бир үй бүлөгө 8ден баласы бар экен Францияда. Бүгүнкү күндө Канадада башкада церковтан көрө мечиттер көбүрөөк экен. Анан бизге мисалы илгери мен билбейм, мен энем 14 төрөгөн. Азыр Кудайыма шүгүр 80 жаштан өткөн. Анемиясы да билбейм, аллергиясы да жок, башкасы да жакшы эле Кудайга шүгүр. Азыр деле өзү басып жакшы ишин кылып жүрөт. Азыр бирди төрөй эле келе, ой, кан аз экен, андай экен, мындай экен. Күрүч тазала десең, күрүчкө аллергиям бар дейт. Тамак пышыр десең, майдын жытыга аллергиям бар дейт. Анда эмнеге жарайсың? Бул келип алып бизди үй бүлөнү пландаштыруу, башка кылуу деп башта ордуп аткан болбогон нерсе. Азыр шетте көңүңдү сурагын, канча бир туугансың? Жок дегенде 4-өөдө, 3-өө, туурабы? Кыргыз качан бир бала менен жашады эле? Жок дегенде 4-5-өөдө. 6, 7, 8. Мурда 11ден өтсө батыр эне берет эле. Азыр 6дан кийин 7-өөгө батыр эне берип атат. Иншалла төрөлгөн бала рызкысы менен. Аллах Кур'анда "Хуаллази халакакум сумма разакакум". Сени ким жаратты? Аллах жаратты. Жаралдыңбы, рызкың бар экен үчүн жаралгансың. Рызкың болбосо жаралбайсың. Рызкың түгөгөн күнү кетесиң. Рызкың бар үчүн эме болосуң. Айылда мисалы мен байкелеримдин шымынын кийип, байкелерим касым кийип эле чоңойгонбуз биз. Биринин өтүгүнү бири кийип, биринин касымы бири кийип эле. Менен чоң 64, 64төн кийин анан чоңу 61, анан чоңу 58, анан чоңу бири-бирибиздин кийимин кийип эле. Эрчиши бири-бириңе бол. Жакшы эле Кудайга шүгүр. Эч ачкада калган жокпуз. Азыр бирден эле болсо кыйын, жалкообуз, иштебейбиз да. Төрөлгөн баланын 2 буту бар, 2 колу бар. Аракет кылсаң рызкыңды табып жейсиң, иштеш керек. Рызкың бар үчүн Аллах жараткан. Рызкың жок болгон күнү кетесиң. Бир журналист мага суроо берип атат бирде. КТРге барсак, баягы студенттер силерде кээде азыр бана атың өчкүр бана спид деген оору пайда болбодубу? Дүйнө жүзү бунун дарысын башкасын таппай калды. Анын дарысы бир эле Кур'анда Аллах Таала "Ва ла тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila". Зинага жакын барбагыла. Ал эң чоң күнөө жана жолу эң жаман жол. Ла taqrabu деген сөз жакын барбагыла деген сөз. Зина кылба, бирөө менен никесиз жатпа деген сөз эмес, жакын барба. Жакын барба деген сөз, колунда кармаба. SMS жазып жолугушпа. Анан эме болосуң да, ошого барбасаң, Аллах Таала бирөө нерсени тыюу салса, биягында адалын берген. Башында айттымбы? Нике мүмкүнчүлүгүң болсо үйлөн. Кара, ла taqrabu zina. Ошондо Европадан батыштан келген бир нерселер таркап жүрөт да студент балдарга. Эмне десе, буларга ушул
Нерсени да үйрөтүш керек, муну үйрөтпөсө булар спид болуп калат экен дейт. Анан мага микрофон алып келип, молдоке айтып коюңчу дейт. Ушу туура да, биз мону таркатып атабыз мектептерде, башкалар университеттерде. Мен журналистке айттым. Сен төрөлгөнүңдө энеңдин эмчегин эмишти сага ким үйрөткөн? Ал эмнеге дейт? Сен төрөлүш менен эле эмчегин издеп жүрөт го, төрөлгөн бала, туурабы? Бул табият. Анан буларга үйрөтпөй эле кой, чоңойгондо үйлөнүштү билсе, булар өзү үйлөнүп алат. Булар үйрөтүү, сен үйрөтүүгө муктаж эмес булар. Кээ бир нерсе инсан үйрөтүүгө муктаж эмес ал. Аллах Таала өзүнүн фитратыңа, табиятыңа жайгаштырып койгон аны. Ошону үйрөтөм деп, наоборот, ошо жолго түртүп атат. Кече мындай болсоң чачың эме турат. Жаңы төрөлгөн балдар, башкалар. Бу наристенин эмне күнөөсү бар деп, ошол ВИЧ менен төрөлүп атса. Өткөн жыл билдиңер да, радио башкаларда, ноокатта, башкада төрөлгөн балдарга жугуп башкадан эмеден. Бул эмне эмеси бар? Кудайдан коркпосо, кече Тажикстан жөнүндө айтып атат Азаттыкта. 140 бала төрөлөт экен, бардыгы ВИЧ менен экен. А бизде да акыбал оңо жакшы эмес. Бул деген нерсе, ошо тияка Москвага иште барам, башка кылам, антем деген ошо жактан жуктуруп келип атат. Кудай сактасын. Эң жаман нерсе. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аларга не дейт? Кул таала ватлы, келгиле, Аллах Тааланын Кур'андагы аятты окуп берейин силерге, Аллага ширк келтирбегиле. Балдарыңарды ачкалыктан коркуп өлтүрбөгүлө. Нахну нарзукукум ва ияхум. Силердин рызкыңарды да мен берем, аларга да рызкысын мен берем дейт Аллах. Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Аяттын кара. Ва ла taqrabu, жакын барбагыла. Фавахиш чоң күнөөлөргө жана сойкулукка башкага, ma zahara minha wa ma batan, анын ашкересине да купиясына да жакын барбагыла. Ва ла taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Аллах Таала тыюу салган жанды өлтүрбөгүлө, бир бендеге курал көтөрбөгүлө. Бендени өлтүрбөгүлө, бир инсанды өлтүрбө. Заликум вассакум бихи. Аллах силерге ушуну осуят кылат. Лааллакум тaqilun, акылыңарды иштетсеңер. Кане эми акылыңарды иштетип, Аллахнын осуятын буйругун аткарсаңар. Пайгамбарыбыз бир урууга барганда ушуну окуп берди. Амма хани, жанагы хани айтты: "Фaqala la natruк динана ва надхул фи диника фи жалса вахида." Бир эле даават кылышыңдан өзүбүздүн мурда динибизди таштап, сен диниңе кирип кете албайбыз, бир отурушта деди. Кайра бир ойлонуп көрөйүк деди. Фaqata al-Musanna ва qal, Мусанна деген аксакал, булар 3 аксакал бар да, Магрук, Мусанна, Хани деген. Мусанна айтты: "Инна ма тад'у бихи такрахул мулук." Сен чакырып аткан нерсе акыйкат дин, бирок булар бийликтегилерге жакпайт деди. Падышаларга жакпайт. Ва инна ара анна al-faras sawfa tuharibuk. Фарс сеңа Перс императорлары, башкалар каршы чыгат деди. Себеп сен жалгыз Аллага сыйынууга чакырып атасың. Кээ бир падышалар мага сыйынгыла, мен силердин кудайыңармын дегендер бар деди. Амма ма кана мин жанибил араб фазун бу сахиб. Алем арабтар өзүнүн жакын досунун кемчилигин кечирет. Арабтар эме кылбайт, бирок парстардан этият бол деди. Ва амма ма кана мин жанибил фарс фазан бу сахиб гайр магфур. Ал фарстар сенин кемчилигиңди кечирбейт, ошолордон этият бол. Фaqala al-Habib Raddukum sadiq. Пайгамбар айтты: "Ова, туура жооп бердиңер. Валакин ла якум бихазал амр илля ман хатаху мин жами'a жаванибихи." Бирок бул динди бардык тармагы менен, бардык жагы менен толук кармаган гана алып кете алат. Буягын каалайбыз, арабтар кечирет го, фарстар кечирбейт. Муну алсак, муну кылбай, андай дей албайсың. Кээ бирлер айтат: "Дин молдоке өтө жакшы го, туура айтасыз. Дин өтө жакшы. Бирок ушу тамеки чекпе дегени болбойт" дейт. Сен карасаң динди толук кармайсың. Кээ бирлер молдоке туура дейт. Мен де ушу намазымды окуйм, баарын кылайын дейм. Ушу жана сол тарапка жүрбө дегени жакпайт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир жигит келет да, каны кайнап турган, кумары кайнап турган жигит келет да, пайгамбарга айтат: "Я Расулалла, мага рухсат бер" дейт. "Мен намазым бар, диндеги аткарайын" дейт, бирок кыздарга барып турайын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага зинага рухсат бер дейт. Никесиз зина кылууга рухсат бер. Пайгамбар акырын жанагы жигитти алдына отургузат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нерсени дарылаган кезде наркоз бербестен кесип салбайт эле. Пайгамбар жанында отургузуп, "Балам кел отур" дейт.
Emne kalaysın dese zina deydi. Zina kalaysın. Janındağı sahabalar açığı keledi. Peygamber ruhsat berin deydi bir keliştirip. Ya Rasulullah mağa ruhsat berdi? Yok. Peygamber aytadi. Atarda li ummik. Enеңдин башкалар менен никесиз кылуусун, ушул ишке баруусун каалайсыңбы дейт. Фидака я сага курбандык болоюн. Жок, энеми каалабайм дейт. Хал тарда ли ухтик. Сенин эжең башкалар менен никесиз ошонтип ойнош болуусун каалайсыңбы? Жок. Карындашыңа каалайсыңбы? Жок. Апа-эжеңе каалайсыңбы? Жок. Пайгамбар айтат. Ошондой эле башкалар да өзүнүн эжеси карындашына каалабайт. Ошо сен никесиз зина кылам деген бирөөдүн эжеси болот. Бирөөдүн карындашы болот. Бирөөдүн аялы болот. Бирөөдүн тайкеси болот, тайжеси болот. Барын айткандан кийин пайгамбар жана жигиттин колуна коёт да: "Аллахумма таххир қалбаху вахсун фаржах." Аллахым жүрөгүн тазала, намысын сакта дейт. Пайгамбар дуа бергенден кийин жанагы жигит туруп кетет. Ошондон кийин зинаны ойлоп да койгон жокмун дейт. Элестеткин. Сен кыйын болуп, сен бүгүн карап атасыңбы жаман ниетте? Эртең сенин кызыңа да бирөө карайт. Каалайсыңбы ошону? Бул карыз нерсе. Кудай сактасын. Бир жерде акча менен башка менен барып алып, машинеңе салып акча менен алып кетсең, эртең сенин үйүңдөн акчасыз акча бербестен алып кетет. Бул карыз бул. Динди кармасак толук кармайбыз. Дин могу жагы жакшы, ушунусу жакшы болбойт. Мусулман болсоң толук болосуң. Самапал болбо да. Кара. Ад-дин лейса салат ва сиям ва хиджаб факат. Динибиз намаз, орозо, жолук эле эмес. Валакин тахтид ва илм ва амал. Динибиз илим, план, аракет. Ла якуму би хазал амр илля ман хата мин жами' жаваниби. Динге кызмат кылам деген адам илим, амал, аракет бардык нерсеси болуш керек. Намазды окуп коюп жыргаттым деп барып тараздан алдай берсең болбойт. Бардык жактан окугула. Мана мусулман Кудайым буйрса ар ким бардык тармактан келгенсинде. Эртең бириң экономист болосуң. Ушу биздин арабыздан болот да. Кайфама такуну юалла алейкум. Силер кандай бойсоңор, бийлик да ошондой болот. Эмне үчүн? Биз башка чет мамлекеттен алып келбейбиз да. Ошо арабыздан, ушул арабыздан эме чыгат. Закон кабыл алуучубуз да биздин арабыздан чыгат. Башкаруучу биздин арабыздан чыгат. Врачың да биздин арабыздан чыгат. Өзүбүз оңолушубуз керек. Инналлаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах бир коомду өзгөртпөйт, ал коом ички дүйнөсүн өзгөртмөйүнчө. Карагыла. Захабал хабиб сумма аада илейхим. Пайгамбар барды, кайра келди. Кала раайтум ин захарани ва малакани биладил фарс атусаббихун Аллах ва туқаддисун. Жана коомго пайгамбар айтты. Эгер мен Кудайым буйруп араб мамлекеттерге ислам динин таркатсам, силер коркуп жаткан фарстарга да таркатсам, анда келип таспа айтып Алланы улуулайсыңарбы деди. Калу нусаббих. Ооба, эгер сен биз корккон фарстарды да жеңсең, анда биз да келип субханаллах алхамдулилlah таспа айтып дининге кошулабыз деди. Лакин Мухаммад лам яс. Бирок пайгамбарыбыз үмүт үзүлгөн жок. Максат койду, максатка карай умтулду. Лианнахум муъмин би фикрати себеп, ал өзүнүн пикирине, иманга эң ишенген бекем болгон. Сумма захабал хабиб ва кала ли Абу Бакр. Пайгамбар ки Абу Бакрга барды дагы эмне деди? Ай ахлак азима фил жахилия. Динден мурда жахилият деген сөз дин келгенге чейинки болгон. Динге чейинки болгон жакшы мүнөздөрдүн эң улуусу эмне деди? Динге чейинки болгон улуу мүнөздөр. Ошондуктан урматым ла яжиб таъмими назра сайя ала шууб. Барды коомду бир элди баары жаман деп жалпыга айтпаш керек. Жаман эл болбойт, жаман адам болот. Жаман уруу болбойт, ошо уруудун арасынан бир жаман адам болот. Фар-расул лам яттафиқ ма бани Шайбан фи нашр al-Islam. Пайгамбар жанагылар менен келише алган жок. Валакиннаху иттафаqa махум интазар юсаббиху ва юқаддисуллах. Пайгамбар жанагылар менен урууга келгенде алар менен бир нерсеге келишти. Эгер Кудайым берип жеңишке жетсем, биргеликте таспа айтасыңар эле деген сөз алып койду. Болду. Ва индама мат ар-расул. Пайгамбар кийинчерээк каза болду. Бул 10-жылда. Андан кийин 13 жылдан кийин каза болду. Ва тавалла Абу Бакр хилафа. Пайгамбардан Абу Бакр халифа болду. Ва арада ан юрсила джейш ал-муслимин ли мухарабат ал-фарс ва сами'a анна хунака джейшан ахар юхарибу al-фарс.
Abu Bakr özünün askerlerin Farslarga jönöttü. Davatqa, jihadqa jönöttü. Farslar menен Abu Bakr'dı musulmandарды askerleri barıp salgashıp jatkanda, ekinci jaktan başka adamlar alarga kol salıp geldi. Alar da çoğun asker eken. Faqala Abu Bakr Siddiq li raisil jeysh Abu Bakr baya glana komanduющий asker başıga aytты. Bular kim dedi? Dese sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem murda kelişken Musanna, Magruq, Hani degen urular dedi. Baya urunun 3 aksakalı var ele go. Peygamber Abu Bakr janagılarga keldi. Oşo askeri başı Magruq, Musanna, Hani degen janagı 3 aksakal kelip "Law ra'aka ar-rasul la fariha bik." Peygamber sizlerdi körgöndө kuvanmak dedi. Biroq Peygamber körböstü. Fasa'alahu: "Awla tazkurun ya halifata Rasulillah?" Meni esingizde, meni esingizdesiz de, meni estey alasızbı dedi. Meni bildiniz mi kim ekenimdi dedi. Peygamber Abu Bakr aytdı la. Qala ana Musanna. Menin atım Musanna bilesizbi dedi. Baya Musanna degen aksakaldı o. Aslamtu ba'da mautir Rasul. Peygamber ötkönden keyin musulman boldum dedi. Wafatan an akuna min as-sahaba. Biroq iladı. Attingay sahaba bolboy kaldım dedi. Sahaba bolup üçün Peygamberdi körgön kezde imanга keliş kerek. Peygamber ötkönden keyin musulman bolup sahabalardı körse, "Wa asbahtu minat tabi'in summa baka wa baka." Biroq sahaba bolboston tabi'in bolup kaldım dep iladı. Peygamber özü kelgen malda kabul albay kaldı. Faqala lahu Abu Bakr, keyin Abu Bakr aytdı, "Wallahi la waraka Rasulullah fariha bik." Qasam içen Peygamber seni körgöndө Peygamber kuvanmak dedi. Faqala lahu Musanna, "Wallahu la a'rifu kayfa uqabiluhu." Qarayım. Bu surowga azır bir salavat ayttılar. Janagı ilagandan keyin Musanna degen jigit, aksakal. İlagandan keyin aytdı, "Allah'a qasam içem. Men sahaba bola albastan tabi'in bolup kaldım. Biroq qasam içem o Abu Bakr kıyamatda Peygamberga kantip jolugam emi dedi." Hem özüңөр suroo bergile. Peygamberin ümmeti sizler kantip jolugasыңар. Bul Musanna da Kur'an'dan uşul ayat okudu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hadid suresinin 10. ayatı. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ne üçün kayrımdılık kılbaysınlar Allah üçün, Allah yolunda. Asman жердин arası, asman jer Allah'a kala turgan nerse. La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu daraja. Sizler teң bolboysunlar. Fath Makka, Mekke'ge İslam kelgenden keyin kayrımdılık kılgandar, Mekke'ni açudan murdagı kayrımdılık kılgandarga teң bolboyt. Başkaça aytkanda, Fath Makka'dan murda musulman bolgondordun darajasına Fath Makka'dan keyingi musulman bolgondordun darajası jetpeyt. Ulaika a'zamu darajat. Mekke kayra İslam açılalı kezinde musulman bolgondordun darajası öte jogoru. Minellazina anfaqu min ba'd. Mekke'ge İslam kelgenden keyin kayrımdılık kılgandar. Ve qatala ve kullan va'adallahu husna. Biroq eköne teң Mekke'den aldıngilarga, Mekke'den keyingilerge de Allah Taala beýişti wada bergen. Wallahu bima ta'maluna habir. Allah sizlerden bardyk işiňerden habardar. Musanna bul ayatda okugandan maksat Mekke'den aldın men İslamga kelbey kaldım dep ыйлады. Biroq darajabız birde bolup kaldım. Men artka darajada kaldım dep. Keyin Peygamberimiz Banu Muharib degen uruga bardı. Zahaba Rasul ila Bani Muharib ve qala lirrukana. Bani Muharib degen uru, Muharib'tin baldары degen uru, bunun başçısı Rukana degen atın meken Rukana. Bu Rukana bares bolgon. Kim eken? Köreşçi eken, bares eken. Biroq sözde turbagan mujik emes eken. Kelgende Peygamberge aytdı, "Ya Rasulullah, men İslamды kabul alam bir şartı deyt, men köreşesin. Eger meni çabap çalsaң men dindi kabul alam" deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Urka menen köreşet. Zaten Müslüman köreşti oluyor eken? Sünnet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rukana köreşette Peygamber kötörüp bir çavat. Rukana tura kalıp sen başta elek meni çabap saldın deyt. Kayradan karmaşat. Ekinci yol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayra bir çavat. Men аңday elek, men sezbey kalganda sen çabap saldın deyt. Üçüncü yol eme kılat. Kayra köreşet. Üçüncü yol Peygamber çabap salgan kezde mujik emes, oşonun dura kaçıp kete, sözde turbayt. Eger meni çapsaң musulman bolam degende.
Elдің алдында пазар болады да, мурда ешкімнен жығылған емес та. Ошонымен качып кетет. Суейд ражулун адиб юхиббул хикма. Бир Суейд деген киши бар экен, адабиятчы. Бул төкмө акын экен. Данышман. Кала Суейд лир расул инна ма'i шей'ин афзал мимма ма'ак. Келди пайгамбарга айтты, менде деди, сенде бар нерседен жакшыраак. Пайгамбарда бар, Куран бар да. Менде андан да жакшыраак бар деди. Сенде эмне деди? Ма'я хикмату Лукман. Лукмандын данышмандуулугу бар. Пайгамбар арада алейе, кана мага айтып берчи бар нерсеңди деди. Факала лахул хабиб. Валакин ал өзүнчө ырын току ырдагандан кийин пайгамбар айтты, мендеги жакшыраак нерсе деди. Эми бу пайгамбар вакара алейхи Куран окуп берди ага. Куранды окуп бергенден кийин кара, пайгамбар биринчи төкмөнүн акындын бардык айтканын угуп турду. Айтып бүттүңбү? Эми сен мени уктап кийин Куран окуп берди. Бул жерден алдына турган нерсе исгаули гайрукум кама ястамиун алейкум. Силер да башкаларды угуп үйрөнгүлө. Андан кийин силерди угат. Сүйлөшүүдүн адеп ахлагы бирөөдү ук, андан сен уксун. Талаша бербе, тура калба. Бири-бирибизди угуп үйрөнүшүбүз керек. Факала Суейд: "Валлахи хаза афзал мимма ма'i, валакин ана ражулун заиф." Суейд айтты: "О, Куранды уккандан кийин Аллага касам ичем, сиздеги бар нерсе меникинен жакшыраак экен. Бирок мен коомумда колумдан эч нерсе келбеген, заиф өзүмдү эме коомду башкара албайм" деди. Бирок өзүм мусулман боло алам. Пайгамбар ошо Суейдтин мусулман болгонун кабыл алды. Бир уруудан ошол эле жанагы адабиятчы, шайыр, төкмө акын мусулман болду. Димат мин Yaman, yuqal lahu yurqu minal. Димат деген жин окуучу бар экен. Азыр жаңы мен телевизордо карап отурсам, бегунокта эме кетип атат. Касида окуучу молдо деп. Молдолор да өзүнө эме реклама кылып баштады. Касида деген сөз араб тилинде. Паланчы касида хан экен, касида окуйт экен дейт. Ошо касида ханга телефон чалып сурагыла да, эгер чыкса дагы. Касида деген сөз араб тилинде адаби ырларды окуганды айтат. Касида, мисалы төкмө акындар биз сүйлөйбүз да, бирок төкмө акындарга окшош сөздү уйгаштырып төкмө эмеспиз да. Ошо арабтардын ырларын касида деп коет. Касида менен окуйт экен дейт. Касиданын эмне тиеши зор окуганга? Анан кээде ушу касида окуйт экен деген сөз, мисалы жөнөкөй сөздү баарыбыз түшүнөбүз. Кээде төкмө акын падышанын башканын алдына туруп, төкмө акын төгүп туруп, кээде падышаны көтөрүп туруп, атка мингизгенин курсун, көтөн сөөгүктү сындырганын курсун дейт. Көтөрүп туруп атка отургузуп, көтөн сөөгүн сындырса билбей кубанып отура берет. Акындар сөз менен жайлап коет да. Ошондуктан акындардын төкмө акындыгы да ар ким түшүнө бербейт. Сөздүн магызыгачы. Өтмө маанилерде кээде сени талкалап коет, же кээде көтөрүп талкалап коет. Ошо касида деген араб тилинде да ошондой, аны ар ким түшүнө бербейт да. Анан о паланчы касида окуйт экен дейт. Бүгүн телевизордо өзүнү бегунокко коюптур. Касида менен дем салам деп. Касида окуучу молдо дейт. Ошо молдолор мошенник ал. Акча үчүн. Дем салганда акча үчүн, эме үчүн эмес. Алга телефон чалгын мынча дейт да, мен айыктырам дейт. Сен айыктыра албайсың, Аллах айыктырат. Сен өзүңө да эме бере албайсың. Эгер касидаң менен кыйын болгонуңда сен реклама берип неме кыласың? Кыйын экенсин окуп туруп, нөлөбөй прокаттан жакшы бир контейнер алып албайсыңбы? Кыйын болсоң, касидаңды окуп туруп мандат алып депутат болуп албайсыңбы? Колуңдан эч нерсе келбейт. Мен дегенден коркула, мен анты берем, мен минти берем болбойт ал. Бул да жанагы Дамат мин Yaman, бул өзү ошондой экен да, дубахан экен, касидахан экен. Бул жиндерди окучу экен. Молдекенин дем салуусунун ийгилиги эмнеде? Өтө таза болуш керек. Алкын таза болуш керек. Жеген тамак аштан өтө таза. Ар жерде эле туш келген нерсени жей бербеш керек. Өзүнүн чекетери менен жеш керек. Бирөөдүн акын жебеш керек. Андан кийин бирөөдү окуган кезде Аллах жолунда Аллахым мага жардам берсе, ушу бендеге шифа берсе деп ыхлас менен окуганда Алланын кереметтүү Куранынын берекеси менен ага шифа болушу мүмкүн. Бирок жана кайсыдаган муну окуштан мурда 2000 береб экен дейт. 3000 береб экен. Анын акчасы үчүн болгон нерсе анын пайдасы болбойт.
Бул акча соодалаша турган нерсе эмес. Бирок ошол эле кезде окугандан кийин бирдеме берсе, алыш тыюу салынган нерсе эмес. Эгер эме болбосо, кайрымдуулук башка кыла берсин. Бирок жанагындай телевизорго жазып мен дем салам, бул болбогон нерсе. Телевизорго карасаң, жолун ачып берем дейт. Сен жолуңду ачсаң, сен өзүң жолуңду ачып алмаксың да уну эле. Россиядан тияк бияктан бизнес кылып коюп жырга отурат элең да. Дагы эмне деген бар? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Жок, дагы кыздарды тез турмушка чыгарам. Каякта төрөтөсүң? Төрөбөгөндөрдү төрөтөм дейт. Кудай Таала бербесе, хуаллази юзаввижукум, Аллах силерди үйлөнтүрөт. Яхабу лиман яша инасан ва яхабу лиман яша зукура. Каалаганга Аллах ыргачы берет, каалаганга эркек берет. Каалаганда үйлөп туруп сеге ыргачы эркек балдарды берет. Каалаганда эркек менен ыргачыны үйлөп туруп Аллах Таала уруксуз кылып коет. Аны эч ким эме кыла берет, сен колуңдан келбейт ал. Телевизорго жазса, кээ бир адамдар ошого ишенип барат да. Менин жылкымды жоготтум эле, сиз айтып бериңчи. Сен жылкыңдын кайда экенин билсе, өзү биринчи барып алып коет, сага айтпайт ал. Раста. Ишим жүрүшпөй жата, жолумду ачып бериң дейт. Жолуңду ачып бере алса, ал Ош базарда сементте отурмакпы? Ал жолун ачып, о жадашда отурат эле да. Ал өзүнүн жолун ача албай отурат. Барып көргүлө да, ошолордун 80 эмес 99% бардыгын же ери жок, же аялы жок. Өздөрүгө бакыт бере албаган сага каяктан бакыт берет? Аларга барбагыла, ишенбегиле. Жалганчылар бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким ошо бакшыга барса дейт. Ошонун айтканына ишенсе, факат кафара бима унзила ала Мухаммад, Мухаммадка түшкөн Куранга күфүр келтирди дейт. Баргандан кийин угуп, мындай логикасы кабыл алган жок да. Мынтип ишенбей ошого барган үчүн 40 күнгө чейин ибадат кабыл болбойт дейт. Аларга ишенбегиле. Жалганчы, сенин 50 сомуң үчүн 200 жалган айтат. Чын? Дагы бар кышта жамгырда мынтип мени салафандан эме кылып алган отурат. Колуңдан келсе нормальный бир кабинет албайсыңбы жолуңду ачып? Бирок табыптар бар. Мисалы, тамырыңды кармап, тамырыңыз мындай экен, ысык экен, суук ташып калыпсыз, мындай деп айтса, буларга ишенсе болот. Бул ата бабадан калган тажрыйба менен тамыр кармап дарылаган башка. Анан 3 метр наракта отуруп эле келгениңде, лапшаны илип баштайт да. Ишенбеш керек. Бул ошондой экен да. Жана дымат Йемендик бул дем салам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келди дагы, сенде жин болсо окуп койбоймунбу сени деди. Пайгамбарды жинди деп атат да. Анан пайгамбар келди дагы жаныга отургузда пайгамбар айтты: "Иннал хамдалиллахи ахмадуху ва астаинуху ва астагфируху аузу биллахи мин шурури анфуси نفسي وسيئات أعمالي من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله." Кара пайгамбар айтып атат: "Иннал хамдалиллах", мактоо Аллага болсун. "Астаинуху", андан жардам сурайм. "Ва астагфируху", андан кечирим сураймын. "Ва аузу биллахи мин шурури нафси", нафсымдын жамандыгынан өзүң сактагын. "Ва сайят амали", жаман амалдардан сактагын. "Мен яхдихилла фала мудилла лах", кимге Аллах адаштырса аны эч ким хидаят бере албайт. Кимди Аллах туура багытка берсе аны эч ким адаштыра албайт. Күбөлүк берем Алланын жалгыздыгына, барлыгына, бирлигине деген. Жанагы окуйм деген Йемендик жин окуучу. "Айда, кайталачы" деди. Бул биринчи жолу окуп атат да. Пайгамбар кайталады. "Айда, дагы бир айтың" деди. Пайгамбар экинчи жолу, 4 жолу пайгамбар кайталаганда ооз ачылып калды. "Маза кул кала", эмне дейин деди. Пайгамбар 4 жолу ушул эле жөнүндө дуаны айтканда жанагы "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мухаммад расул" деп келиме айтып мусулман болду. Көрүң, ошол жахилияттын эски замандын жанагы көз ачыктары да инсафтуу экен да. Акка тукканда динге келет. Биздикилер ана Куранды койбаган жанагы. Валлаhi касам ичип айталам да, Курандан бир тамга тааныбайт. Жанына тесбелерди коюп койгон. Тесбе алганда Куран ага наалат айтат. Куранды коюп койгон, Куранды жакшы көргөндөн эмес ал. Балыкчы балык кармаганда куртту колдонот го. Балыкчы куртту жакшы көрбөйт. Балык куртту жакшы көргөн үчүн балыкты салат ал. Ал клиентти тартыш үчүн Куранды жанына коюп койгон. Дагы эме койгон, жык
баягы тумарчы. Мо дейт жолуңду аччыбы дейт. Өткөндө биздин жакшы эле чоң бийликте жакшы иштеген бирөө мага көрсөтүп атат. Мо эме болду эле, мо жазып бердим, молдоке көрүңчү дейт. Карасам ясындан серек копияк бериптир. Ал канча акча төлөгөн билбейм. Айттым, бу Ясын сүрөсү. Ясын элестетсең, мынандай 4 баракты копия берген, муну тумар кыл дейт. Кайга тумар кылат муну? Кейбирлер жазып алган окусаң, ичинде не деп жазган билесиңби? Я чорт деген. Болбогон эле тамгаларды, сандарды жазып коюп, жолуң болот десе, ошого ишенип, Кудайдан ияка набуду ва ияка нас, жалгыз өзүңдөн жардам сурайм, өзүңө сыйынам да. Ал көз ачыктан эмне кыласың? Булардын колдо бар, жуучу келбет десе мындай. Мына дейт. Египетте бир окуя болуп турду. Күйөөм келбей жатат дейт. Молдоке бир нерсе кылып бериң. Күйөөм келбесе мен эмне кылам? Айып өзүңдөдүр, бираз жакшы бол, таран, келгенде ла эме кылба, тамагын даярда, жакшы кийин, жакшы күтүп ал. Жо жазып бересиң, мына 6 айдан бери башка жакка кетип калып атат, башка болуп атат. Экинчи жолу келет дейт, үчүнчү жолу келет. Отурат экенде, шу бир нерсе жазбайынча кетпейм деп тур. Анан молдоке тажагандан кийин, болуптур, жазып берейин деп, тумарды кылма. Мана, иншалла Кудайым буйрса, бирок шарты бар дагы күнүгө тахажжудда туруп Кудай Тааладан дуа кылып сура. Аллахым менин кемчилигимди кечиргин, каталарымды кечиргин. Күйөөм арабызда бир жакшылык берген, Аллага ибадат кыл. Бая тумарды алгандан кийин, барып 3 күн молдоке айткандай дуа кылып, 4-нчү күн күйөө келип калыптыр. 5-нчи күн молдокенин үйүнө кара кочкор жетилеп келиптир. Молдоке мына рахмат эле рахмат. Айтканыңызды кылып, мана тумарды тактым, 3 күндөн кийин күйөөм келсе болобу? 6 айдан бери келбейт эле дептир. Анан кийин кана тумар десе маякта. Кел кызым деп, тумарды алып. Окучу десе, күйөөм келбесе эмне кылайын деп койгон экен. Ал тумарды эле эмес, сен барып 3 күндөн бери тахажжуд окуп жараткандан жалбарып сурадың сен. Өзүң коюңдап кете бер кызым. Сен ошо тахажжудтан кел, мына оку десе, күйөөм келбесе мен эмне кылайын дептир. Hazır бүтөбүz. Bir mana temany jetkizip koyayım bir emege. Banu Muharib dedik. Suveyd adabiyatçı musulman boldu, demsalçı musulman boldu. Tufayl ibn Amr ibn Daus. Tufayl degen kabiladan Amr ibn Daus degen. Daus degen urudan Tufayl degen kelет. Tufayl degen barыңарга белгилүү. Abu Hurayra degen hadiste en köp aytkan sahaba ошол урудан. Tufayl ötө adabiyatçı, akılдуу, danışman kişi eкен. Mekke'ge kelgen kizde, Mekke'ge kirgenimde deyt. Maga aytты deyt, mo yetepti bol Muhammaddan. Muhammadga jakın barba. Har kim süyley berdi. Bu sıyıkırçı seni az kılat, başka kılat der deyt. Kelgende deyt, korkkonumda deyt, şu Muhammad'ın bir sözünü ugup kalbayın deyip, paxtany kulağıma tıgıp aldım deyt. Oşondan bir nese ukpayın deyip. Anan Baytullah kelip tavaf kılıp atsam deyt. Bizdin namazımızga okşap okuyan bir namazda okup atat Muhammad deyt. Kızıgıp kaldım da jakın keldim deyt. Dagı deyt, korkup kulağıma paxtalar tıgıp alыс kaçam deyt. Bирок ойлонуп туруп өзүм айттым дейт. Ой энең сени жоготкур. Арабтардын тили энең сени жоготкур, өлгүр деген сөз да. Ой энең сени жоготкур. Сен акылдуу болсоң, сен акын болсоң, сөздүн жакшысы менен жаманды ажырата билесиң. Мынча коркосуң, барып жанынан сөзүн окуп көрчү. Жаман болсо жаманын айтасың, жакшы болсо жакшы деп анан кулагымдан пахтаны алып жанына келсем дейт. Ушундай кооз Куран окуп атат дейт. Куранды уккандан кийин дейт, намаз окуп бүттү. Кечинде артынан ээрчип барып пайгамбардын үйүнө кирдим дейт. Пайгамбардын үйүнө киргенден кийин ошондо Ихлас сүрөсүн, Кулауз бир нас, Кулауз бир фалак жанагы айылдагы молдо экенин билген бардык сүрөлөрүн үйрөтүп. Динди кабыл алгандан кийин эмне кылайын, эмне буйрук десе, коомуңа бар. Өзүңдүн уруңду даават кыл дейт. Я Расулалла, мени ким угат эле, мага бир Аллах Тааладан дуа кылгын, мага бир белги берсин, коомума болгон бир далил десе, пайгамбар дуа кылгандан кийин ошо Туфайлдын чекесине бир нур эме болуп калды, жарык.
Ya Rasulullah, bu çekemde olmasın, başka жерге kıl, daha bizдің қауым мана Құдай Таала динин таштаган үчүн манягын жарытып коюптур дебесин. Андан кийин жана жарыктык өзүнүн кол таягына өтүп калды асасына. Анан коомуна келгенден кийин дават кылды, башка кылды. Абу Хурайрадан башка, ата энесинен башка эч ким мусулман болгон жок. Bir жылдан кийин келип пайгамбарга: "Я Расулулла, bir жыл дават кылдым, атам, энем, Абу Хурайра мана менен бул мусулман, башка эч ким болгон жок" дейт. Пайгамбар ошондо колуну көтөрүп, "Аллахым, эми дуа кылайын" дегенде, Туфайл коркуп кеттим дейт. Айтпай эле койсом болмок экен. Азыр пайгамбар менин коомума жаман дуа кылса эмне болот? Кырсыкка калабы деп корктум дейт. Бирок пайгамбар колуну көтөрүп, "Аллахумма ихди Даусан, Аллахумма ихди Даусан. Аллахым Даус уруусуга хидаят бер, Даус уруусуна иман бер" деп дуа кылды дейт. Даус уруусу кийин пайгамбар Мадинага көчүп келгенде, бардык уруусу менен бардык эл, бир уруу, бир айыл бардыгы мусулман болуп келет. Шашып жатабыз, Эгер 10 мүнөт болсо, өткөн сабакта бир 10 нерсе калганда ошону айтып койсом. Өткөндөгүлөр кемирлер суранып калды. 10 нерсени айттым да, onu калган эле да. Бир 10 мүнөт убактыңыздарды алам, иншалла эртең базар го, дагы шашпай эселе бересиңер. Өткөндөгү Абу Язид ал-Бастамани деген Серкифке келген кезде, Серкифте поп 20 суроо берди. 20'nın 10'unun жоғunu бердік. Bir ekisi жоқ kim dese, kul huvallahu Allah жалғыз, anın ikincisi жоқ. Екі нәрсе üçü жоқ emne derse, keçe menen күндүз anın üçüncüsü жоқ. Üç нәрсе төртүнчүсү жоқ emne dese, Hıdır aleyhisselam'a berilgen üç uzur Musa'ga berilgen, anın төртүнчүsü жоқ. Төрт нәрсе beşincisi жоқ degende, Kur'an, Zabur, Tavrat, İncil anın beşincisi жоқ. Beş нәрсе altıncısı жоқ emne dese, beş vakit namazda altıncısı жоқ. Altı нәрсе, Allah Teala asman жерди 6 күндө жаратты. 7-нчи күн эс алган эмес деди. 7 нерсе десе 7 кабат асман жерди айтты. 8 нерсе кыяматта аршты көтөрүп турган 8 периштени айтты. 9 нерсе эмне эле? Айткан жоксуң. 9 нерсе Муса алейхисаламдын коомуна берилген үзүр. Ал 9 нерсе Муса пайгамбардын коому андай деп, мындай деп келген, Аллах Таала 9 можиза берет, 9-дай болот. Анан 10-чыга келдик азыр. Кыса эсиңерге келди. 10-чысы, аммал ашира аллати кабила лизияда. Ал 10 нерсе бар, ал ашыкчаны кабыл ала турган эмне дегенде, жана Абу Язид ал-Бастамани Курандан окуду. Ман жаа бил хасана фалаху ашру амсалиха. Ким bir жакшылык кылса, 10 эседен көп берем деген сөз. Bir жакшылык кылсак Аллах жолунда, Аллах андан 10 көп берет. Ан'ам сүрөсүндө Валлаху юдафу лиман яша. Ал-Бакаранын 261-ci аятı, An'am сүрөсүнүн 160-ci аятı. Аллах каалаганга 10 эседен да көбүрөөк берет. Bal inna min karamillah, belki Allah Teala'nın keremetliliğinden karagılan bir bende kara. Bir soğuk iş kılsan 10 eseden köp beretken. Bir günahını niyet kılsan Allah Teala'nın rahmatı kara, bir bende oturdu azırcı. Namazda okugandan çıkış menen bir temeki tartağım dedi. Günahı soğuk bu. Sol jaktagı perişte kel, günah cezayın bul azır jamanга niyet kıldı, temeki tartağım, nasbay çekeyim dedi. Dese, оң жақтағы періштелер жоқ, жазбай тұр, бұл бенде ал атқарған жоқ қой дейді. Азыр шыққаннан кейін Құдайым бұйырса шығып тұр, бір қошнама бар, бір келім айтырып, же қошнама бір дават қылам десең, оң жақтағы шарт бір соғып жазады екен, жақсы ниет қылды деп. Ниетің әлі қыл елексің. Барып ошоны ықыласың менен қылсаң, 10 есе 700 есегече соғып береді екен. А күнәні ниет қылсаңшы? Жазбайды екен. Эми жазайын дегенде тоқтап тұр. Бенде балкон қылбай қойды, балкы тауба қылады. Анан шыққаннан кейін тамекин қой, Аллах Таала жолында шуну кылбайлы коеюнчу, ден соолума зыян кылып таштай берсең, бул айтат экен. Жаз, бир сооп жаз дейт экен мына. Мана Кудай үчүн бул күнөөнү кылбай койду. Бир сооп жазат экен. Көр Аллах Тааланын эмесин. Андан кийин وما هي المعجزة التي مكونة من 12 أمرا. 11 nereden bolgan mucize ne dese Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Bakara suresi 60. ayet. Ve iz tasqa Musa li kavmihi, Musa özünün kavmine Allah'tan su sıradı. Su ver dedi. Faqul nazr bi asakal hajar. Allah Teala özünün tayağın bilen bul taşты vur dedi. Fanfajarat minhu 12 ayna. Tayağı bilen urgan kezde janağı towdan 12 bulak atırılıp çıktı. Şol 12 nerse dedi. Qala ve menhum 13. 13 qaysı dedi. Kimler dedi. 12'den burada 11 kalıp kettir. 11 kim degen kezde Yusuf suresi
inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, men түшүмдө 11 жылдызды көрдүм дейт Юсуф пайгамбар. 11 жылдыз Юсуф алейхиссаламдын 11 бир тууганы. 13 ким десе, жана 11 бир тууган менен инни рa'aytu ahada ashara kawkaban ваш-шамса вал-камар, 11 жылдыз менен айды жана күндү көрдүм, мага жүгүнгөнүнү дегенде, кийин Юсуф пайгамбар падыша болгон кезде ата энеси 11 бир тууганы келет, ошолор. 13. 14-сүрө суроосу. Ва ма хувал кабр аллази сара би сахиби, өзүнүн кожоюну менен алып жүргөн мүрзө кайсы десе, кала фалтaqamahul hut ва хува мулим. Юнус пайгамбар киттин ичине чөгүп кеткен кезде, фалаула аннаху кана минал мусаббихин, эгер Юнус тасбih айткандардан болбогондо, Кудайдан коркуучулардан болбогондо, лала биса фи батниhi ila yawmil yub'asun, кыяматка чейин киттин ичинде калмак эле дейт. Saffat suresi 142, 141, 143 ayetler. Keyin Jarag'em aytdi. Wa man humul lazina sadaqu wa dakhalun nar. Чындыкты айтып дозокко киргендер ким dedi? Ушу эсиңерде калыптыр. Чындыкты айтып дозокко киргендер ким dedi? Qala Abu Yazid al-Bastamani aytdi, al-yahud va nasara, христиандар менен еврейлер dedi. Кантип чындыкты айтып дозокко кирдисе, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Bakara suresi 113. ayette Yahudiler aytat, Hristiyanlar tuğra jolda emas deydi. Hristiyanlar aytat, Evreyler tuğra jolda emas deydi. Ekovi de çындыкты aytat, ekovi teң dozокко kirет. Ekovi teң bir-birini bular tuğra emas degende, ekovi teң tuğra. Wa man yabta gayral islam dina falan yuqbala min. Kim İslam dininden başka dindi tutsa andan kabul kılınmaydı. Wa huwa fil ahiret minal khasirin. İslamdan başka din tutkanlar ahirette utkutkanlar bolot. Ali İmran suresi 85. ayet. Buga misal verdim. Esinizlerde olsa Hristiyanın alımı Moldekesi, Hristiyanlardın popu, Evreylerden ravini, hakam, üçöğüsü bir padişaha barganda padişah aytат, "Üçөөң талаша бербей чындыкты айтчы, бизди да хайран кылдыңар. Üçөөң бириңди-бириң мени ынандырып айткыла. Кимиң хак болсоң, ошонун динини мамлекеттик дин эме кылып жашайлы эме. Качанга талашасыңар, бириңди-бириң эме кыласың?" деген кезде еврей эмне дейт? Бизден кичирээк мына менден кийинки бизден динибизден кийин келген христиандын попу сүйлөсүн дейт. Христиан поп болсо, мусулман сүйлөсүн, анан биз жообузду айтабыз дейт. Мусулман эмне дейт? O padişam, eğer evreyler beyişke kire turgan bolsa, biz de alar menen kiremiz. Sebep biz Musa aleyhissalamdın hak peygamber ekenine iman keltirgenmiz deydi. Yok, eğer Musa evreyler beyişke kirmey, Hristiyanlar kire turgan bolsa, Hristiyanlar menen beyişke biz kiremiz. Sebep İsa peygamberlik hak peygamberliğe biz de iman keltirgenmiz. Alemi biz beyişke kirsek, evreyi de Hristiyanı da beyişke kire albaydı deydi. Sebep bular Muhammed aleyhissalam'a işengen emas deydi. Bu çındık. Andan keyin. Qala al-imam ma huwa shay'un khalaqa wa ankara. Allah Taala özü jaratıp özü jaman көргөн nerse эмне? Luqman suresinin 19. ayet inna ankaral aswati la sawtul hamir. En jagımsız ün eşektin ünü deydi. Baya kereksiz yerde kıyıkıra verbe. Aşkarada oturaz. Meyil erkeklerde kede ayal zаты бұл tarbiye бере турган ыйык эме да. Эне мектеп, эне деген мектеп оңолса коомчулук оңолот. Ayal zаты биздин энебиз, эжебиз, карындашыбыз, өмүр жолдошубуз. Bir kafede abetке барып калса, ва десе, туулган күнү болот. Ой эже, бираз үнүңүздү басың. Мен эркинмин, биз демократия. Сен эркиндигиң бирөөнүн эркиндиги башталганда түгөйт. Sen үйüңe барып кыйкыра бер. Үйüңе кирип ал да тамагың үзүлгүчө кыйкыр. Экинчиси бар, байке келиң бетте бизде тамак жеп атабыз, кечирес, тамеки тартпады, сен мен өзүм билем. Мен эркинмин дейт. Сен эркинсиң айтты, сен укугуң эмес, менде укугум бар айтты. Сен эркиндигиң менин укугум башталган жерде түгөйт. Түшүнүктүбү? Муну билгиле. Мен эркинмин деп эле. Үйүңө бар дагы чегиш аякта турсун, пачкасы менен жеп алсаң да ишим жок. Şorbага салып езип ичип ал. Sen erkinsin. Mana Allah Taala aytat inna ankaral aswati la sawtul hamir. En jagımsız ün eşektin ünü deydi. Har jerde kıyıkıra berбеш керек deydi. Kıyıkıra turgan yer var.
Wa man humul ladzina kazabu wa dakhalul janna. Jalgan aytып beyişke kirgenler kim deydi? Jalgan aytып beyişke kirgenler var eken. Bilginger kelebe? Bir salavat. Yusuf suresinin 17. ayet. İnna zahabna nastabiqu ve tarakna Yusufa inde mata'ina fa akalahu zib. Atasına gelip biz Yusuf menen bardıp kiyim keçebizin aldıda Yusuftu kaltırıp oynap ketsek kelgiçek Yusuftu karışkır jep ketiptir deydi. Jalgan he? Özleri taşta bergende. Biroq keyin Yusuf aleyhissalam da Yakup paygambar da bulardı keçirgenden keyin ata-enesimen birge beyişke kirişet. Allah Kur'an'ın ayetinde Yusuf suresinin 92. ayetinde la tasrib aleykumul yevm yaghfirullah lakum. Bugün sizlerge jemelew jok, Allah sizlerdi keçirdi deydi. Allah Kur'an'da haber bergen anı. La tasrib aleykumul yevm yaghfirullah lakum. Allah sizlerdi keçirdi. Allah keçirgenden kayga kiresin? Bu kalıp aytkanlar şular. Wa qala lahum Yaqub sawfa astaghfiru lakum. Yaqub aleyhissalam 98. ayette sawfa astaghfiru lakum rabbi. Rabbimden sizlerge baldarım istiğfar dileyim, keçirim surayım. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah keçirimdi, merimdi zat deydi. Jalgan aytkan bolsa, kalıp aytkan bolsa istiğfar aytalı. Allah keçiret. Toba eşigi açık. Toba eşigi gargaraga çeyin daim açık. Kanday günah kılbagın, menin günahım neujeli meni keçirebe debe, keçiret. Günahın kançalık bolbosun, kançalık Allah keçiret. Biroq sen oşa Allah Taala'nın rahmat eşigine kel. Bir elestetkin bir narkoman, alkaş bir jaman bala. Enesini uqpaydı, enesini eme qiladi. Ha? Biroq köçede gezip jüröt, ayaq buyaqta bombuj bolup. Biroq bir jamgır jağandan keyin ılayda apake ene eşikti açsa, eşiktin aldında bosogoda ılayga jatsa janagı bala. Apayım ne qiladi şonu? Tebebi? Altınım aldыңa keteyin gelipsin deydi, ha? İylap, kötörüp, üyüne ap gelip juup ak şeşepke jatkızıp koyuyordu. Enenin meri Allah Taala'nın merinin aslı eş nerse emas. Biroq sen oşa eşikке kel. Sen Allah'ın rahmat eşiğe kelgin, kanday günah olmasın keçiret. Allah Taala'nın rahmatı enenin rahmatından milyard ese jogorı turadi. Andan keyin dagı ne dedi? Wa ma hiya ashiya'allati khalaqallahu ve leysa lahu ab ve la Allah Taala jaratkan atası, enesi jok jaratkan nerseler emne dedi. Qala Abu Yazid el-Bastamani aytdı. El malaika, periştelerin ata-enesi jok. Bular nurdan jaralgan. Alar jebeyt, içbeyt, uqtabayt, üylenbeyt. Ve la tatanasal, uruqlabayt, balalı bolbayt. Tasbihuhum bil-leyli ven-nahar kat-tanafus indana. Perişteler keçeyi gündüz biz adam balası 1 minutta 16 jolu dem alıp dem çıgara turgan bolsa, periştelerin demi tasbih eken. Subhanallah. Elhamdülillah. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaikat ve ruh. La ilahe illallah. Periştelerin ne eken? İnsan adam balası dem al dem çıgargan siyaqı periştelerdeki yürüyüş duruşu tasbih tahlil eken. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu akbar. Periştelerin ata-enesi yok eken. O Adam aleyhissalam, Adam atağızında atası da enesi de yok. Ve kapşı İsmail paygambardın koçkorunun ata-enesi yok. Ve naqatı Salih paygambardın töğüsünün ata-enesi yok. Abu Yazid el-Bastamani bardık soruğa cevap verdi. 20 soruğa tak cevap verdi. Oşuların arasında Peygamber Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "İnne keydehunne azim." Allah jaratıp jaktırbagan nerse eşeknini olsa, Allah jaratıp taң kalgan nerse ayaldardın aylası deydi. İnne keydehunne azim. Ayaldardın aylası öte ulu eкен. Luqman suresinde okusam. Kedi öte ulu etken, oşo emege düşüp kalbaqlı da. Vakapşisim. Ve ma hiya kina en akırkı soru emnede? Kaysı daraqtın 12 şağı var, 12 şaqta 30'dan memösü var, 30 memönün 5 ösü 30 jalbıraq var, 30 jalbıraqta 5'te memö var, 5 memönün 3 ösü kölöködө turat, anın 2 ösü jarıqta turat. Alar emne degende Abu Yazid el-Bastamani, bul daraq degenin 1 yılda 12 ay var, 12 ayda 30 gün var, 30 günde 5 vakt namaz var, 5 vaktın 3 ösü karangıda. Kuptan Şam bağımdat, anın 2 ösü kündüzü peşin menen asır okulat dedi. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husne ibadetik bi rahmetike ya erhamer rahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله